Эгерде сиздерде кызыктырган суроо болсо, анда бул жакта жигиттер бар, ошол жигиттерге айтсаңыздар, сиздерге карап берет. Ошол карап көрүүдө Адакан Кипсанбаевичке жолбошоңуздар болот. Бул жолбошууда Адакан Кипсанбаевич өзүнүн өткөн өмүр таржымалын, мамлекеттик кызматын, мыйзам чыгаруу тармагын, таза жолун жана туруктуулугун айтып бермекчи. Андан эмесе сөздү Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Мадумаров Адакан Кипсанбаевичке беребиз. Рахмат. Мен биринчи амандашып сүйлөшкөндөн могу жерден баштайын. Эч көндөрүктөрүңүз отурган сүйлөшүм. Саламатсыздар. Урматтуу жигиттер, кыздар, бираз кечигип баштады окшойт. Биздин жаштар ошол фильмди жараткандарды, ошону жасагандарды жаштар, аларды өзүбүз билебиз деп жаштар кээде көп жоопкерчиликке алып коебуз. Анан кээде болбой калат, үзүрүлөбүз, аксайбыз, кулайбыз. Ошентип барып түзөлүп кетебиз дегенибизди кандай дейсиздер, акырында бирок эртең кеч бериш керек жаштарга. Ушундай нерселерди, жоопкерчиликтүү иштерди аткарыш керек. Бирок дайым эле жаштарды бала сыяктуу мамиле кылып койсоң, кээде өзгөрбөй кала берет. Ушундай бираз кемчиликтер менен башталды. Анан айтышты эле, саат 3-тө баштайбыз деп, билесиздер, мен так жүргөндү жакшы көрөм. Саат 3-кө 5 мүнөт калганда келдим. Саат 3-тө баштайбыз дедик. Бирок баштай албадык. Эмнеге? Техникалык эмес, кечиктик, балдарым, кыздарым, кечиктик. Ушундайда жаштар эле десең, мындай бир мен курактуу деле, мен деле досторум деле ошол бир жерге чакырсаң кечигип келет дагы, анан айтат да пробка экен деп. Ооба, мен вертолет менен келдим деп коем. Мен ошондой тик учагым бар, ошол менен келем да пробкадан үстүнөн учуп. Бул шылтоо. Биз баардык нерсени ачык айтып, так айтып, ошонун үстүнөн иштешибиз. Ансыз биз оңолбойбуз. Ансыз биз алга жылбайбыз. Урматтуу жигиттер, кыздар, анча-мынча эжекелер да бар окшойт, агайлар да бар окшойт. Ошол демилге сиздерден чыкты. Жолугушалы дедиңиздер. Мен ушул 6-күндөрүндө жок дегенде жөн эле койсокпу деген ишим да бар эле. Бирок жаштар суранып аткандан кийин деп макул дедик. Ошол жаштардан сурадым. Чында эле мындай бир жан дүйнөсү менен күйүп жолугушалы деген азаматтар барбы же жөн эле ушундай бир зеригип бекер жатаканада жатканча барып келели деп атасыңарбы дегендей суроо салсам, чындыгында жолуккубуз келип атат деген жигиттер, кыздар көп дегенден улам. Менин көңүлүмө көп туура келбей турган болсо дагы келүүгө туура келди. Ансыз да жогорку кеңештин ушул шайлоочулар менен иштөө деген жумалыгыбызга туура келип калды. Ошондуктан бүгүн сиздер менен жолугушуп отурабыз. Убакытты үнөмдөө максатында сиздерден жооптуу суроолор келген болсо, мен ошол суроолорго гана жооп берсем кандай болот? Мен Кыргызстандын келечеги, азыркы абалы жөнүндө десеңиздер 2 саат, 3 саат сүйлөсөм да токтобойт. Андан көрө сиздер эмнени уккуңуздар келет менден? Кандай суроолор сиздерди кызыктырат? Ошол боюнча суроолорду берсеңиздер, так ачык жооп алып кетсеңиздер. Менимче сиздерге да, бизге да ушул пайдалуу болот. Кандай дейсиздер? Ошентип баштайлыбы? Анда алгачкы суроодон баштайлы. Мына азыр тасманы көрдүңүздөр. Бул тасмадагы сиздердин жашыңыздар дагы Мадумаровдон башталыптыр. Мен ошол досту жаш келем. Сиздер андандай жакшыраак болсоңуздар келет. Жана трибунадан туруп алып, бүт баарын жок кылдыңар деп сүйлөп аткандагы кезим ошол 30 жаштагы кезим. Андан кийинкиси 35 жаштагы кезим. Сиздер менен курдаш болгон кезим. Мына ошондоку окуялар кандай болгон? Бүгүнкү окуялар кандай? Ошондо биз жаштар кандай ой жүгүрткөнбүз? Бүгүн сиздер кандай ой жүгүртөсүздөр? Ушул айырмачылыктар боюнча дагы сурасаңыздар, кенен жооп аласыздар. Жарайбы? Тартынбаңыздар, бере бериңиздер суроолорду. Мен отуруп жооп бере берейин, э? Рахмат. Мына көрдүңүздөр ушул рахмат. Кечикпейин деп коркуп, китеп окуп отурган жериңден шашып чыгып келе берип,
көз айнегин китептин үстүндө кала берип тур да кутусун көтөрүп алып баса берип. Мына ушул жоопкерчилик деген ушундай деңгээлде болуш керек. Кечикпейин деген нерсе. Сүйлөшүппү? Рахмат. Анда баштайбыз. Кимде силерде көз айнек жок экен. Азыр жазасыздар, кичинекей эмнелер менен мен окуй албай бираз. Ошондой жаштардан бирөөсү чыгып окуп берип турсун, көз айнектин жоктугуна жараша. Могу жерде Токтосун досум да келиптир, кош келдиң Токо. Көз айнек жалгыз сенде болуш керек, экөөбүздүн жашыбыз бирдей. Барбы? Көз айнекти берип койсоңуз анда мүмкүн болсо. Рахмат. Идарага. Ошол сиздерден суроолор пайда болгончо жазганыңарча бир аз мына тасмадагы болгон нерселерди окуяларды айтып кетели. Кечээ бир кечиңиз айтпадыбы? Мындай бир калыптанган мүнөз, көнгөн адат, сындырыш кийин экен деген сыяктуу. Азыр ошол тасмадан көргөн кээ бир учурда көргөн костюмуңар ошол костюм, мына ушул костюм. Адамдын сыртчы кийими эле эмес, полк мүнөзү эле эмес, тутунган позициялы эмес, адамдын баскан турганы дагы, дүйнөгө болгон көз карашы дагы, дүйнөгө ушул баалуулуктары дагы, булар өзгөргүс бойдон кала бергени жакшы болот. Бул туруктуулук болот. Сүйүүдө болобу, жумушта болобу, саясий көз карашта болобу, же спорт менен машыгасыздарбы, кандай болгон учурда дагы туруктуулук ар дайым жакшы болот. Туруктуулук болгон болот. Ошондуктан жанагы кээ бир учурда мына жерде силердей кезиңерде студент кезинде келген Жылдыз деген кызыбыз отурат. Кош келдиң Жылдыз. Мына ошол кыздарыбыз ошол теледен көрүп мен жанында жүргөн жигиттерге телефон чалып айтат экен да: агай лейлекте кийип жүргөн көйнөгү менен Ноокатта жүрөт, Каракылжада жүрөт, Таласка деле ошол көйнөгү менен кетиптир, көйнөгүн алмаштырып алсынчы деп телефон чалышат экен, чоң энедей болушуп. Се бир эле көйнөгүн кийип жүрөт дегендей болуп. Бул кыздарга ошол кезде ушундай көрүнсө керек да, мындай бир алмашып кийген жакшы дегендей болсо керек да, көрүнсө керек. Мына ушулар бүгүн эки баланын энеси болуп, үйдө жакшынакай бир жаркылдаган жар болуп олтуруп калышты. Ушулар дагы сиздердей кезиңерде келген студент кездеринде 2-нчи курс, 3-нчи курс, эң артында биз жетишип калдык дегендери 5-нчи курс болсо керек эле. Мына андан бери эсептесеңиздер 2010 жыл деп эсептесек дагы 12 жыл болуптур. Партия куралгандан берки жүргөн азаматтарга 15 жыл болду. Мына ошондой 20 жаштагы келген жигиттер, кыздар 35ке чыгып калды. Биздин партиянын курамында эң жаш партиянын курамдары, анан эң жогорку муундун өкүлдөрү менен экөөнүн ортосундагы проценттик карым катнашты карасаңыздар 50-50 болот. Эмне үчүн? Себеп улуу муундагы ошол бүтүн Кыргызстандын курамына кирген 88-89 жаштагы биздин мүчөлөрүбүз бар. Азырда өтө активдүү катышып жүргөн Манап деген бир агайыбыз бар, аксакалыбыз бар. А киши 89 жашта, маданиятка эмгек сиңирген ишмер. Андан кийинки эле аксакалыбыз ал киши дагы 87 жашта. Анан эң жаштарыбыз ошол партияга кирүүгө мүмкүнчүлүгү жаралгандан баштап ошол мүчө болуп кирип атат. Мына ошол видео тасмадан көрдүңүздөр. Биздин позициябыз менин чачым капкара болуп турганда кандай болсо, бүгүн дагы ошондой эч өзгөрүүсүз позиция. Ошол эле баалуулуктар, ошол эле көз караш, ошол эле баягы айтып тилекке каршы көпчүлүк элибизге жеткире албай аткан ой пикирибиз. Келди суроолор. Кимге берип атасыңар? Алып келе бер. Бул кыскача кириш сөз.
Biz бүгүнкү жыйынды ушундай кылсак, тыныгыбыз жок эле, танаписи жок. Saat 5-ке чейин деп сураныпсыздар. Ошого чейин аяктаганга аракет кылып көрөбүз. Суроолор кайталанып кеткен болсо аны токтотобуз. Жарайбы? Эртерээк бүтө турган болсок, ага дагы карап көрөлү. Азыркы биздей жаштарга кандай акыл насаат бересиз дейт. Акыл насаатты бергенден эгерде ошонун майнап чыга турган болсо, бир эле акыл насаат берем сиздерге. Окугула жана окугула. Ошол окугула, окуган киши сабаттуу болот. Сабаттуу киши маданияттуу болот. Маданияттуу киши тартиптүү болот. Тартиптүү киши коомго, элге, журтта аябай пайдалуу болот. Тартиптүү киши ата эненин төрөлгөн өңөрдөгү тилеген тилектерин аткарат. Тартиптүү киши мыйзам бузуучулукка барбайт. Тартиптүү киши маданияттуу болот. А маданияттуу киши ар дайым өзүнүн кызыкчылыгына караганда жакындарынын, өлкөнүн, мамлекеттин кызыкчылыгын жогору койгон болот. Бардык нерсенин башаты окууда. Кандай дейсиздер? Мына азыр бир окуу жайдансыздарбы, сиздер же ар кайсы окуу жайданбы? Ар кайсы окуу жай. Караңыздар. Ошол сабаттуулук бардык нерсеге жеткире турган нерсе бул сабаттуулук. Оку жана оку десе, муну Владимир Ульянов айткан экен деп айтып жүрүшөт. Анан кээ бир андан да тереңирээк илим казгандар муну Сократ айткан экен деп айтып жүрөт. Биринчи оку жана оку деп Жабраил алейхиссалам биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга келгенде оку деген икра. Мен окушту билбейм дейт. Оку деген мен окуй албайм деген оку деген. Мына 3 жолу оку дегенден кийин жараткандын ушундай бир керемети менен көкүрөгүнө кысканда ошондой бүтүндөй илим периштенин көкүрөгүнөн Аллахтын буйругу менен биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көкүрөгүнө өтүп кетип, ошол оку деген менен оку. Мен дагы ушул эле тарбияны бергим келет сиздерге. Окугула, балдар, кыздар, окугула. Окугула десе, биринчи билип туруп окугула, эмнени окуп атканыңыздарды. Окуганда билгиле да, эмнени окуп атабыз, эмне үчүн окуп атабыз, кандай пайдасы тиет, эмнеге кереги бар. Мына ошол эле токтосун досума кайрадан кайрылгым келип отурат. Маңдайымда олтуруп калганы бул керемет. Бул кишини жаштар деле чакырбасаңар керек. Мен деле бир да кишини чакырган жокмун. Өзү угуп келип калгандыгынан улам айтам да. Өткөндө мага бир керемет китеп берди ушул досум. Ошол мыкты инсандардын тарыхы жөнүндө бул жигит билет мен кандай китептерди жакшы көрөрүмдү. Шамил жөнүндө бир китепти берди. Андан бир канча убакыт өткөндөн кийин ошол китепти кайрадан менден суранып атат да. Досум, ошол китепти мага кайра берип турасыңбы? Эмне үчүн? Себеп балама бир сөз айттым эле, ошол каерде ата деп мени менен талашып аткандай болду эле. Ошого бир далил катарында ушул китепти дагы бир көрсөтүп койсом болобу дегендей болот. Көрдүңүздөрбү? Мына ушул китепке болгон, же өткөн тарыхка болгон маселе, ушул мамиле. Мына биз азыр өзүбүздүн балдарыбызга бир нерсе айтсак, кантип эле ушундай болсун деп сиздер шек санайсыздар да. Ошо өзүңдүн балаңа дагы мына китепте ушундай жазылып турат деп далил керек болуп калды да. Эмнеге? Себеп сиздер азыр WhatsApp'ка көбүрөөк ишенесиздер да. Instagram'га көбүрөөк ишенесиздер. Фейк, жалган маалыматка көбүрөөк ишенесиздер. Чындык маалыматты жазып койсо эч нерсеге ишенбейсиздер. Себеп кыяматтын белгилеринин бири ушул экен. Ушундай деп жазылып турат. Кыяматтын алдында дейт. Тугра сүйлөгөн кишини көкүрөктөн түртүп четке четтетип калат дагы, жалган сүйлөгөн кишинин аркасынан ээрчип калат деп турат экен да. Бул кыяматтын белгилеринин бирөө экен ушул. Түшүнөсүздарбы? Ошондуктан бизден уккан сөзүңүздөргө же WhatsApp'тан, же башка жактан далил издебеңиздер. Бул нерселерге далилдер адамдын акылы менен гана жете турган далилдер. Мына насааттын бирөө ушул окугула. Окусаңар ошонун ичинде баары бар. Тарбиясы да, маданияты да, тарыхы да, илим, билими да. Саясатчы Калмаматовго болгон көз карашым. Мен эч кимге көз карашымды айтпайм. Өзүңүздөрдүн акылыңыздар кандай жатса ошондой кылып өлчөп алгыла. Жарайбы? Буга кандай карайсыз, ага кандай карайсыз? Сиз кандай карасаңыз ошондой эле карайт. Саламатсызбы агай, мендеки суроо бар дейт. Россия менен Украинанын ортосундагы согушта биздин позициябыз кандай болушу
керек дейт. Биздин позициябыз кыргыз позициясында болушу керек. Кыргыз позициясын кайдан алабыз десеңиздер, улуу макал лакаптардан аласыздар. Биздин ата бабаларыбыздын таштап кеткен акыл насааттарынан аласыздар. Мына ошол жерде бардык суроолорго жооптор бар. Балдар, кыздар, карап көргүлө ошол макал лакаптарды. Анан жоопту кандай издейбиз деген суроолор болот да. Бирөө менен шерттештиңби, бирөө менен достоштуңбу? Аны менен акырына чейин дос болушуң керек. Ыңгайына жараша моундай болуп култуңдап ойноп жүргөн, бул акырында аягында жакшылык алып келбейт. Биз Россия өлкөсү менен бирге Жамааттык коопсуздук кеңешинин мүчөсүбүз. Биз Россия өлкөсү менен Кыргызстан ортосунда түбөлүктүү достук деген келишимге кол койгонбуз. Кандай болушу керек анан биздин позициябыз? Айткыла өзүңөр. Достко достой, жатка жаттай мамиледе болушубуз керек. Ушул позицияны карманышыбыз керек. Доллардын ордуна юаньды дүйнөлүк валюта болоруна ишенесизби? Пайдасы менен зыяны барбы? Рахмат дейт. Доллардын ордуна юаньдын болушуна эгерде БРИКС өлкөлөрүн билесиздерби? ШОС өлкөлөрүн билесиздерби? Мына эгер Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөр бир келишимге келип калган болсо, бул дүйнөнүн канча пайыз калкын камтыйт? 60%га жакын. Азыр андан эле ашып кетти, жана байкоочулар менен кошкондо. Ошол дүйнөлүк калктын санын камтыган өлкөлөр. Эгерде бир сүйлөшүүгө келише ала турган болсо, анда юань доллардан күчтүү болуп кетет. Ошондой болушу мүмкүн. Ошого баратат го, ошонун алгачкы кадамдары деп билсек болот. Себеп расмий эмес сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында өз ара алыш бериштерди юань рубль менен жүргүзөлү деген сөздөр чыгып атат. Долларды сүрүп чыгаруу максатында. Болушу мүмкүн. Салык кодекси, салык маданияты боюнча ККМ азыр киргизип жаткан жаңы кодекс. Токоев Эрланбек. Сиз мага маалымат катарында бере атасызбы, Эрлан мырза, муну кандай? Же сурообу? Суроо. Эмне суроосу? Бул ККМди айтып атасыз да? Өзү негизи ККМ менен иштеш керек. Негизи. Бирок колду бутту кайрып, ушундай болуп иштейсиң деп эмес, ага даярданыш керек. Ага мүмкүнчүлүк бериш керек. Ага шартты түзүш керек. Андан кийин талапты коюш керек. Баланы дагы биринчи октаардан тарбиялардын алдында шартты коюп туруп, үлгүнү көрсөтүп туруп, анан кийин киргизсе болот. Бирок акыр аягында ККМга барыш керек. Себеп ар бир түшүп аткан акчадан салыкты өз алдынча төлөп туруу маданияты азырынча сиз айтып аткандай бизде калыптана элек. Мүмкүн болушунча жашырганга аракет кылабыз, бирок ашырып чыкпайбыз. Сиздерге ушул боюнча бир сонун мисал келтирейин Союздун мезгилинен. Союз дегенде чочулайсыңар го силер. Себеп сиздердин аң сезимиңиздерге ушундай кылып киргизип койгон. Союз өтө жаман болгон деп киргизип койгон. Туурабы? Союз керемет болгон. Союз мыкты болгон. Союз эң адилеттүү болгон. Союз дээрлик мына биздин шариатта кандай тартиптер менен болсо, ошондой тартиптер менен жашаган. Сиздердин алдыңыздар канча жашта азыр? Кайсы жылкысыздар? Дээрлик кайсы жылкысыздар? 2004 5 2000ден бери карайсыңар, э? Союздун эч нерсесин көрбөй калдыңыздар да. Мына ошол Союздун мезгилинде бир заводдо ушундай бир тажрыйба жүргүздү да. Аябай чоң завод. Завод дегенде азыркы сиздер ойлогондордой завод эмес. Мына биздин эле Бишкек Селмаш завод, айыл чарба заводунда, мына Ош базарынан нары жерде чоң завод бар эле. Айыл чарба техникаларын чыгаруу Фрунзе атындагы завод бар эле. Мына ошол заводдо 13 миңге жакын киши иштейт эле. Бир заводдо. 20 миңби? 20 миң киши иштейт экен. Эми карагыла, бир ишканада 20 миң киши иштейт. Азыр университетте ошончо студент окуйт. Өздөрү окубайт, бирок окуп атат да. Капа болбойсуздарбы бир нерсе айтсам? Ата-энеңер окуп атат деп.
контракт төлеп атат. Акчаңар окуп атат. Мына ошондой заводдо мындай бир тажрыйба жүргүзүптүр да. Заводдун ашканасы бар. Ашканасында бекер коюптур. Тамактын бүтүндөй баарын бекер коюптур. 20 000 кишиге элестеттилер. Макул 15 000 кишиге бекер тамак. Тек гана тамактын атын баасын жазып койгон. Ошондо бир айда мисалы ошол ашкана 100 000 рубль иштеп таап аткан болсо, мисалы 100 000. Анан караса күндөн күнгө баягы баасын жазып койгон, ким каалаган тамагын алат дагы акчасын таштап кеткен. Таштап койгон ошол жерге. Кийин эсептеселе, жеген тамак көп, акча аз. Аябай кыжалат болот. Жетекчилик аябай кыжалат болот. Биздин жумушчулардын аң сезими ушунчалык төмөнбү, ушунчалык маданиятсызбы, ушунчалык жалганчыбы деп аябай таң калат дагы. Мейлеме, бул тажрыйбаны бир айга чейин узарталы деп, бир ай жүргүзөт. Айдын аягында келип акчаны эсептесе, баягы 100 000 сомдук тамак ичилген болсо, баягы жерде мисалы 110 000 рубль акча калган. Эмнеге? Көрсө ошол күнү айлык берген күн экен. Мен 3-чү күнү барып 1 сом 15 тыйындык тамак жедим деп жазып коет экен. Мен 4-чү күнү барып 85 тыйындык тамак жедим деп жазып коет экен. Аягында айлык алганда барып акчасын баарын таштап кетти ошол жерге. 100 000 сомдук акча тамак жеген жумушчулар 110 000 сом кылып таштап коюптур. Мына союз кандай болгон? Азыр кандай дейсиздер? Азыр ошондой болобу? Кудай сактасын да азыр. Ошондуктан мына салык кодексинде болобу, башка жагында болобу, маданият ушундай болуусу керек. Адамдын өзүнүн аң сезими болуш керек. Мага көп суроо беришет, жумушту эмнеден баштайт элеңиз деп, ар бир мамлекетте имандан башташыбыз керек деп айтам. Иман бар жерде эч качан биринин акысын бири жебейт. Иман бар жерде бирөөнү бирөө алдабайт. Иман бар жерде өзүнөн улууга акарат келтирбейт. Иман бар кезде жүрөгүндө иманы болгон болсо, эркек киши эч качан аял кишиге кол көтөрбөйт. Аял киши эч качан эркек кишинин айтканын эки кылбайт. Ата-энесин таштап кетпейт, балдарын таштап кетпейт. Иман болгон болсо мыйзам бузууга барбайт, бирөөнүн акысын жебейт, жатып ичери болбойт. Бул дагы эмнеден пайда болот? Окугандан пайда болот. Мына ушундай деп айтам мен сиздерге. Мектеп окуу программасына мекен таануу сабагын киргизүү сунуш киргизсеңиздер, көтөрүп чыксаңыздар 1-класстан 11-класска чейин дейт. Мекен таанууну дагы, дин таанууну дагы киргизебиз биз. Биз убада берген нерсенин бүтүндөй баарынан жараткандын жардамы менен үстүнөн чыгып келатабыз. Мекен таануу, дин таануу 9-10 класстан баштап жигиттерге аскердик башталгыч даярдыктан өтүү, кыздарыбызга тигүүчүлүк, чеберчилик окууларын киргизишибиз керек биз. Союздун мезгилинде биз 9-10 класста ошол аскерге даярдык көрүү деген эки чоң кесипке болот элек. Биринчиси автодело деп айдоочулукка күбөлүк алат элек. Айдоочулук күбөлүгүн 2 жыл окуйт элек. 1 жыл машинанын түзүлүшүн, 1 жыл машина айдоонун эрежесин. Азыр 2 ай окуп, же үйдө жатып акчаны жиберип коюп, право алып атасыңар. Биз 1 жыл окуйт элек машинанын түзүлүшүн. Токтоп калса оңдогонду билишибиз керек деп. Азыр машина айдап барат, токтоп калса силер эч нерсесин билбейсиңер, право бар болгон. Күтүп отурасыңар бирөө алып келип керек деп. Мына ушул керектүү сабактарды киргизебиз Кудай кааласа. Союздун системасына өткөрүү жөнүндө маселе койдум өткөндө сессияда. Жаңы билим берүү министри Бейшеналиев мырза дайындалып атканда, ал жигит убада берди, карайбыз, өтөбүз деп. А мен ошого биринчилерден болуп, күн-түн иштеп бергенге даярмын. Жаңы билим берүү мыйзамын биздин бүтүн Кыргызстан жазып бергенге да даярбыз. Өтөбүз Кудай кааласа ошого. Бизде бийликтин 3 бутагы бар. Ал эми 4 бийлик, 4-чү бийлик кылып СМИ неге көтөрүүгө болобу дейт СМИни. Кандай ойлойсуз дейт. Массалык маалымат каражаттары деген сөздү ал СМИ деген. Бийликтин 3 бутагын тең салмактуулукка алып келишибиз керек.
массалык маалымат каражаттары, ой жигит, анан кийин сүйлөшөбүз. Массалык маалымат каражаттары 4-чү бийлик болот качан? Качан чыркыратып чындыкты жазганда. Качан чындык ошол тарапта болгондо. Качан буйртма макалаларды жазганды токтоткондо. Качан фейк аккаунттарды токтоткондо. Качан фейк каралоолор, фейк мактоолорду токтотконубузда, ошондо 4-чү бийлик болот. Бүгүнкү маданият менен 4-чү бийликти берип коюу коркунучтуу. Себеп мына сиздер, жаштар, жигиттер, кыздар, азыр өз алдынча ой жүгүртүү деген кабилетибизди жоготтук дагы. Деп атат, деди деп уктум, деп атышыптыр, деди деп айтты го дегенди көп айтасыңар. А өзүңөр эмне деп ойлойсуңар десе, он чыкпай туруп бересиздер. Себеп ой жок. Мен үчүн бирөө ойлоп бериш керек дейсиздер. Чайнап, оозуңарга салып, анан кийин арттан бир койсо жутуп берсеңер ошол жакшы да. Өзүңөрдүн чайнагыңар келбейт, өзүңөр ой жүгүрткүңөр келбейт, бирөөдөн даяр жоопту ала койгонго уста болуп калып. Кандай дейсиздер? Ой жүгүртүү кабилети өсүш үчүн көп окуш керек. Маалымат канчалык көп болсо, ой жүгүртүү ошончо жеңил болот. Батышка эмес Орусияга ыктоону колдойсузбу? Негизи эле биз үчүн кайсыл система ылайыктуу? Биз үчүн кыргыз системасы ылайыктуу. Кыргыздын кыргыз болгону ылайыктуу. Ар бир улут өзү менен өзү болгону ылайыктуу. Мисалы мен көп учурда айтам, мына азыр ашканаларга кирип барсаңыздар, эмне тамагың бар десең, говядина жейсизби, баранина жейсизби дейсиңер. Койдун эти бар, уйдун эти бар дегенди колдонбойсуңар. Сиздер деле колдонбойсуздар. Азыр күлүп маскаралагандай аларды маскаралап, сиздер деле ошондойсуздар. Ошолордун бири сиздер. Курица жебейсизби деп коесуңар кирсеңер. Кандай дейсиңер, жигиттер, кыздар? Же мен туура эмес айтам? А? Сиздерде кара нан барбы десеңер, бизде только лепешка деп коет. Жайлап, да? Мына өзүңөргө эксперимент жүргүзгүлө. Жатаканада жашайсыздарбы, үйдө жашайсыздарбы? Бүгүн кечке чейин канча бөтөн тилди кошот экенмин деп эксперимент жүргүзүп көргүлөчү. Натыйжада билесиңер, эч кайсы тилде сүйлөй албайт экенсиңерди билесиңер. Аталасын чыгарып атабыз. Кандай дейсиздер? Туура эмес болсом айткыла. Сиздер эмес, мына сессияда чоң кишилердин сүйлөп атканын көргөндө кулагың тешилип кетет. Болбойт кандай сөз, кандай дейсиздер? Мына жерде атыңыздарды жазбай атасыздар. Кээлериңиздердин жазганыңыздарды мен ачык окуп берем кандай жазып атканыңарды. Капа болбойсуздарбы? Грамматикалык каталарын айтып берем. Капачылык болбойбу? Рахмат. Ошону жалгыз чубак ажы айтат да, сүйлөп атканда. Эмне үчүн депутаттар эл үчүн эмес, өздөрүнүн бизнестерин сактап калуу үчүн депутат болушат? Рахмат. А мен сизден сурайм, а эмне үчүн ошондой депутаттарга добуш бересиз? Кандай? Ким жооп бере алат? Себеп акчасын жакшы көрөсүздөр. Туурабы? Эмне үчүн алардын акылын өлчөбөй, алардын акчасын өлчөйсүздөр? Бизге эмне кылып берет деген суроону коесуздар. Жаштар барып добушка канчадан берип атыптыр деген суроону коет жигиттер. Айылга барып алып, тал теректин түбүнө ондон болуп жыйналып алып турушат. Ким канчадан берип атат? Калп дегилечи мага. Калп дей аласыңар ушуну? Мына жерде чын көкүрөгүңөр менен кеңешип туруп, колуңарды көтөргүлөчү. Кече соңку Бишкек шаарындагы жогорку кеңешке болгон шайлоодо ким барды шайлоого? Мына канча киши отурасыңар? 6 киши, 7 киши көтөрүп атат. Калгандарыбызчы? Мага баары бир. Туурабы? Барбайм дейсиздер. Мен ушул Москвада иштеп жүргөн жаштарга, жигиттерге, кыздарга барып сурадым да, биз 50 миңге жакынын каттоодон өткөрүп бердик, электрондук каттоодон өткөрүп бердик, жардам бердик, көмөк бердик. Микрофон иштебей атат, Жаштар даярдады,
Аны угулуп атабы? Силерге жакшы, мага кыйыныраак болуп калат да. Мына ошол 50 миңге жакын кишини өткөрүп берсек, шайлоого 4,5 миң киши барды. 46 миң киши барган жок. Эмнеге десең, жөн эле жерди карап тура берет. Эгер сиз үчүн өлкөнүн келечеги кайдыгер болсо, анда кандай өлкө курабыз биз? Кандай мамлекет болот анда бизде? Ким курат биз үчүн мамлекетти? Кандай дейсиздер, жигиттер, кыздар? Эртең бүрсүгүнү сиздер дээрлик коомдун чечүүчү күчүнө айланасыздар. Эгер бүгүн кайдыгер болсоңуздар, эртең кандай болобуз? Мен барган жерде айтып аттым. Макул, бүтүн Кыргызстанга каршы добуш бергиле, бирок баргылачы, тек гана жатпагылачы деп. Жан баштап жата беребиз. Анан мондай суроолорду бере беребиз. Качан оңолобуз деп. Биринчи өзүбүз оңолсок, оңолобуз жигиттер. Анан ошол депутаттарда күнөө эмес, ошол депутаттарды шайлаган коомдо күнөө. Чайын ичип алгансыңар, акчасын алып алгансыңар, студенттерге дискотека куруп берет эле башта. Киного алып барып коет эле. Ортоңордон 10 кишиден тандап туруп, чөнтөгүңөргө бирдеме салып коет эле, 10 кишини алып барып кафеге алып барып коет эле, анан баарыңар барып ошого добуш берет элеңер. Калп деп айтпагыла. Бул чындык. Россия Украина маселесинде Кыргызстанга тийген таасири дейт. Кризистен чыгуунун жолдору дейт. Мен жана айттым, тийген таасири 84 сом 90 тыйын болуп турган доллар 115 сомго чейин чыкты. Таасири ушул. 1400 сом болуп турган un азыр 2000 сомго чейин чыгып атат. Таасири ушул. 1 литр күн карама майы канча эле, азыр канча болуп атат? Таасири ушул. Кум шекер кандай болуп атат? Таасири ушул. Мунун таасиринин башы, таасири дагы тиет. Анын чыгуунун жолу, мына Россия өлкөсүн караңыздар, башка өлкөлөрдү караңыздар. Кудайдын куттуу күнү президенти дагы, өкмөтү дагы жыйын өткөрүп атат. Тынымсыз жыйын өткөрүп атат. Көрүп атасыздарбы? Бизде жыйын өттү дегенди уга элекмин. Программа иштетип атат дегенди уга элекмин. Кантип чыгабыз деген сөздү айткан кишини уккан жокмун. Эгер сессиядан ушул сөздү айтып койсоң, урду соктуга алып жатып калат. Аксакал болбогула деп атат. Үйрөтпөгүлө деп атат. Аны угуп атасыңар. Азыркы учурда көбү орусча сүйлөп, кыргыз тилин унутуп баратабыз. Орусча да сүйлөй албайбыз, кыргыздар, кечирип койгула мени. Ушинтип өзүбүздү алдабайлы. Орус тилин да үйрөнүү керек, бирок кыргыз тилин почти сүйлөбөй калганды дейт. Кандай жазсаңар ошондой окуйм дедим. Кыргыз тилин почти сүйлөбөй калгандар көбөйдү. Кыргызстандагы университет, колледж жана мамлекеттеги сабактарды, мектептеги сабактарды кыргыз тилине которсо болобу? Албетте орус тилин дагы үйрөнүү керек. Үйрөнүү деген эки үй менен жазылыш керек да. Бирок аны кошумча катары үйрөнсөк жакшы болот эле дейт. Микрофон иштейт. Менин максатым ушул. Кыргыз жигиттери, кыздары биринчи кыргыз тилинде ушундай куш сайрагандай сайрап, орус тилин дагы, керекпи түрк тилин дагы, керекпи кытай тилин, англис тилин, немис тилин, өзбек тилин, казак тилин өздөштүрүп алсаңыздар, өзүңүздөргө пайда. Анын пайдасын өзүңүздөрдөн башка бир киши көрбөйт. Анан аны милдет катары көрбөгүлө. Орус тилин окутуп атат, же башка тилди үйрөнүп атабыз деп. Үйрөнгүлө. Бирок ким болсоң ошол бол, кыргыз тилинде түш жоргандай болушуң керек. Сүйлөө же сүйлөм куруу эрежелерин так сакташыбыз керек. Мына менин кол алдымда иштеген жардамчым дагы, кеңешчим дагы жалаң жаштар. Жалаң жаштар. Бирок ошолорго бирдеме жаздырсам, 3 жолу оңдоткондон кийин акырында отуруп алып өзүм жазам. Баарынын университеттин, академиянын дипломдору бар колдорунда. Кыргыз тилинде жаздырсам дагы өзүм жазам кийин, орус тилинде жаздырсам дагы кийин өзүм жазам.
Ошон үчүн ата энеңер айтат го, тил албасты жумшаганча тынатына өзүң бар дейт. 5 жолу айтып кыйналгандан көрө өзүң отуруп жаза койгоның жеңилирээк. Андай дейин десең, бирок алар үйрөнбөй калат. Түшүнөсүздарбы? Үйрөнбөй калат алар. Рахмат. Биздин бүтүн Кыргызстан фракциясындагы жалаң ушул жардамчыларыбыз дагы, кеңешчилерибиз дагы жалаң сиздер менен курдаш болгон, сиздерден 1-2 жаш улуу эле жигиттер, кыздар. Мен ошолорду чоң академия сабагынан өткөргүм келет. Ошолорду кийин абдан каттуу тарбиялап, жогорку кеңешке депутат же өкмөткө кызматкер кылып дайындагым келет. Мен ошолорду кандай десем бир тегирменден тирик чыга турган, бүтүн чыга турган кылып тарбиялагым келет. Кай жерге ыргытсаң ошол жерден туруп кете турган кылып тарбиялагым келет. Мыйзам жагынан дагы, ыйман жагынан дагы, адамгерчилик жагынан дагы. Мына жерде отурат, мына Айгерим деген кыз отурат. Дээрлик 10 жылга жакындап баратат. Канчанчы курста келдиң эле Айгерим? Ошо бизге 3-чү курста келген кыз. Азыр жогорку кеңештин депутатынын жардамчысы. Мына Айпере деген кыз отурат. 5 тилде сүйлөйт. 5 тилде эркин сүйлөйт. Жашы 20 канчадасың? Мына 28-де. Айгерим 27-десиңби, 26-дасың? Мына жерде Азамат деген жигит отурат. Кана? Мына Азамат деген жигит. Канчадасың? 28-де. Бизде фракцияда секретариаттын жооптуу кызматкери. Акталаадан айылдагы мектепти бүтүрүп келип, Бишкектен жогорку окуу жайды окуп, биздин партияга келгенине 2-чи мөөнөттөгү картайып баратат бул. 2-чи мөөнөттөгү туруктуулугу менен, бир сөздү бекем тургандыгы менен айырмаланат. Эң негизгиси бир жакшы нерсени билүүгө дилгирленет, ошого аракеттенет. Бир сөздү айтсам, экинчи кайталатпаганга аракет жасайт. Мына ушул жигиттер, мына ушул кыздар, Кудай буйрса, Аллах өмүр берсе, 5 жылдан кийин азыркы мыкты деген депутаттардан мыктыраак болуп даярданышат ушулар. Биз жигиттер, кыздар, баягы чөнтөгү дөң, ата-энеси жогорку жакта иштеген, же бир базардын базаркому болгон ата-энелердин балдарын, кыздарын алган жокпуз. Жалаң ушул Акталаадан келген, Ноокаттан келген, Баткенден келген, мына Мирбек деген жигит отурат, Аксыдан, мына Илгиз деген жигит отурат, Чаткалдан. Канчага чыктың Илгиз? 31? Эң быйыл чыгасың 31-ге. Мына ошол жигит биздеки эң мындай бир тажрыйбалуу деген юридикалык жактан прокуратура кызматында иштеген Гуля Кожокулова дегенди угуп жүрөсүздөр. Мына ошол кишинин жардамчысы ушул жигит. Мына бизде дасыккан жигиттер менен кыздарга, депутаттарга мына ушундай жалаң жаш жигиттерди, кыздарды байлап бергенбиз, ошолорду тарбияласын деп. Мына кадрды ушинтип өстүрөбүз биз, Кудай кааласа. Ошондуктан тил билгениңер жакшы болот. Кыргызстандагы университет, колледж жана мектептеги сабактарды кыргыз тилине жок. Окугула балдар. Кыргыз тилине мисалы азыр Бишкекке эле келип, Бишкекте жогорку окуу жайда окуп калып, анан мени менен сүйлөшкөндө айтат да, аралаштырып кеткенде, ай эмне кыргызча сүйлөбөй десе, мен Бишкекте окуп калганмын деп коет го. Анда биз такыр билбей калышыбыз керек экен да. Мен 2 жыл Германияда жүрдүм кызмат кылып. Анан 5 жыл Россияда университетте окудум. Кандай деп сүйлөшүм керек анда мен? Такыр унутушум керек экен да кыргыз тилин. Кыргызстанда жашап атып, кыргыз жогорку окуу жайында окуп атып, билбей калдым дейт. Ошолорго ушундай мисал келтирем да, сыртка чыксаңар айланайдар, чымчык дагы каргадай болуп каркылдабайт. Карга дагы бөдөнөдөй сайрабайт. Сагызган дагы шакылдайт. Баары өзүнүн тилинде. Мышык дагы миолойт, үрбөйт. Ит дагы миолобойт, үрөт. Бирок кыргыз гана көрүнгөн тилде сүйлөп кете берет. Түрк кафелерине кирип калсаң, экмек жейсизби деп карап турат мага. Бул нан жейсизби дегени. Мага нан берип коюңузчу десе, черный или белый деп сурайт. Намыс, бардык жерде намыс. Орыс тили дагы үйрөнүү керек дейт. Туура.
Өлкөнү өнүктүрүүгө сизге эмне түрткү болгон дейт? Сезим, мекен сүйүү сезими, элге кызмат кылуу сезими. Кыргызстанда китепканалардын санын көбөйтүүгө аракет кылууңузду суранат элем. Китепканалар көп, китепканага кирген киши жок. Китепканалар көп, Кудайга шүгүр. Мындай суроо берсеңер да, мындай турмуштагы суроо. Ар бир айылда мечит курулуп атат, 2ден мечит курулуп атат, Кудайга чексиз шүгүрчүлүк келтиришибиз керек. Бирок жума намаздан башка учурда ал мечитке кирген кишини көрбөйсүң. Калп эле да. Келгиле. Китепканага да каттайлы. Мечитке да баралы. Келгиле, билимиңизди көтөрөлү. Мечитке барсаңар ыйман бекемделет, китепканага барсаңар билимиңер өсөт. Баргыла. Адамдан өткөн жалганчы жок дейт да жараткан Аллах. Эмнеге десе, бейишке киргин келеби десе, баары киргиси келет дейт. Бирок бейишке кирчүү ишти жасабайт дейт. Тозоктон, оттон коркосуңбу десе, корком дейт. Бирок тозокко барчу ишин токтотпойт дейт. Акылсыздарбы? Китепкана бар, Кудайга шүгүр, бардык жерде бар. Мына биздин эле республикалык китепкананы караңыздарчы. Мен кээде кирип калганымда карайм, мен кишини таппайм ал жерде. Жок киши. Парктарда отуруп алып эле моуну чукуп эле отурасың. Китеп калды өзүнчө. Саламатсызбы дагы, менин суроом дейт. Азыркы жаштар 60-70% орус тилине ооп, кээ бирлери эне тилди унутуп да калышты. Бул нерсе эне тилдин жок болуп кетишине алып барбайбы? Сиздин көз карашыңыз? Ачуу чындыкты айтайын сиздерге. Биздин Кыргызстанда Дунган мектеби барбы? Жок. Уйгур тилинде мектеп барбы? Жок. Эмне үчүн алар бүтүн баары өзүнүн тилинде сүйлөйт? Кандай дейсиздер? Жигиттер, маселе намыста. Маселе кулк мүнөздө. Биз оомабыз. Биз жетелемейбиз. Биз туруктуу боло албай атабыз. Кай жактан келсе ошол жакты ныр-нырдап кеткенге биринчи катарда турган элдерден болуп калдык тилекке каршы. Эмнеге? Мамлекетте мектеби жок, башкасы жок. Алар өз тилинде сүйлөйт. Кыргызстанда туруп кыргызча окубай аткан өзүбүздө намыс жок. Эртеден кечке чейин ата-энеңдин жанында болосуңбу, тууганыңдын жанында болосуңбу, кимдин жанында болсоң бол. Сүйлөбөйсүңбү? Ким тоскоолдук кылып атат? Ким тыюу салып атат? Айткылачы, айланайындар. Ким тыюу салып атат? Эч ким тыюу салбайт. Чегара маселеси боюнча 28 апрель 21-жылы тажик-кыргыз жаңжал чыкты. Туура 1 жылдын жүзү болду, бирок чечилген жок. Ошол маселе эртерээк чечилсе жакшы болмок. Күнөөсүз элге кыйын болду дейт. Биз айтып аткан сессияда көтөрүп аткан маселени сиздер айтып атасыздар. Ал качан чечилет, аны да билесиздер. Шайлоодо жеңилген оор болдубу дейт. Шайлоодо бир да жолу жеңилип көргөн жокпуз биз, бүтүн Кыргызстан. Азыр видео тасмадан көрдүңүздөр. Ошол мезгилдеги БШКнын төрагасы айтты. Бир эле бүтүн Кыргызстандан 66 000 добушту жокко чыгарганбыз деп айтты. Уктуңарбы ошону? Уктук, бирок таасир кылган жок да. Ушу суроону берип атасыздар. Угуп атабыз да. Бирок ошого маани бербей атабыз. Биз 2010-дагы, 2015-дагы, 2020-дагы уткан партиябыз. 2020 утуп туруп, мыйзам бузуу болду. Шайлоонун жыйынтыгын жокко тааныбайбыз деп чыккан жападан жалгыз партиябыз. Себеби бизге мандат эмес, бизге адилеттүүлүк керек, бизге чындык керек. 7-ci жакырылышта сиз эң баалаган депутат. Ошо албетте өзүңүздөн башка дейт. Мен эң баалаган депутат өз авири менен өзү иштеген депутат болот. А кимис ошондой болуп чыгат? Ага бааны сиздер өзүңүздөр бересиздер. Жаштарга салынган эң чоң салым бул инвестиция дейт. Жаштарга салынган эң чоң салым жаштарды туура жолго багыттап коюш.
ошол туура кеңеш берип коюш. Аны кабыл алып албайбы, ал жаштардын өзүнүн иши. Эң сүйүктүү китебиңиз дейт. Эң сүйүктүү китеп болбойт. Сүйүктүү китептер болот. А китептердин арасынан эң керемет китеп кайсы десе, бул жараткандын сөзү. Аллахтын сөзү. Бул Кур'ан, анда эч ким жаза албайт, жазуу мүмкүн да эмес. Ассаламу алейкум дейт. Менин суроом төмөндөгүчө. Азыркы жаштардын, студенттердин окуусун бүтүп, чет мамлекетке жашоону тандап, ал жакта иштеп калуусунун себеби эмнеде дейт. Кечээ биздин бир кесиптешибиз айтыптыр да, чет элдеги элчиликтер жаштарга жумуш издегенди күчөткүлө деп. Мен ал кесиптешимдин пикири менен түп тамырган макул эмесмин. Мен тескерисинче сыртта жүргөн жаштарды кайткыла деп кайтара албай атам. Кайт мына жерде ачкадан каза болуптур деген сөздү уга элекмин, Кудай сактасын. Кандай дейсиздер? Кеп кайсыл жерде иштеп жүргөнүңдө эмес, кеп эмне кылып жүргөнүңдө. Биздин ата-бабаларыбыздын керемет сөзү бар. Тек жатканча тегин иште дейт. Бизде тек жатабыз азыр, иштей элекпиз. Айылдан келгенсиздерби? Айылыңыздарга барып атасыздарбы? Жаңы курулуш, жаңы тамдар курулуп атабы? Кимдер куруп атат ошону? Кимдер куруп атат? Кошна мамлекеттен келген жигиттер куруп атат. Кыргыздар эмне үчүн курбай атат? Кургусу келбей атат. Эмне үчүн кургусу келбей атат? Карыз сурап Москвага кеткиси келип атат. Эмне үчүн ал жакка кеткиси келип атат? Ата энеден алысыраак болгусу келип атат. Эркиндикке чыккысы келип атат. Бул сөзүмдү укканда сиздер деле жаман көрөсүздөр мени. Бирок баары бир канча жыл өткөндөн кийин абдан туура айткан экен деп айтасыздар. Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенти Досматов Нурудин бериптир. Бул суроону абдан туура берип атасыз. Нурдин мырза, шарт түзсө болот эмес, шартты өзүбүзгө өзүбүз түзүшүбүз керек. Мен айылда аскерден келгенден кийин 2 жыл жаштар бригадасын, Шумкар бригадасын түзүп, ошондо жетекчилик менен иштедик. Биз өтүк кийчүбүз. Фуфайка дегенди билесиздер, билбейсиздер, билбейм. Керзовый өтүктөрдү кийип алып, 7 чакырымга жөө барып, жөө келип, азыркыдай кар жаасы да, жаан жаасы да 7 чакырымга жөө барып келип, короо курчу элек. Мына шарт деп ушуну айтып. Биз жеткенче ырдап, келгенче каткырып күлүп, тамашалашып, bir 17-18 бала иштейт элек, ушундай болуп каткырып күлөт элек. Балта теше дегенди билесиздерби? Теше араларыбызды көтөрүп алып барып келет элек. Бизден өткөн бактылуу киши жок эле. Кайдагы шарт? Эмне болгон шарт? Шартты кандай кылып түзүп бериш керек? Шартты инсан өзү түзүш керек. Мына азыр көчөлөрдү карасаңыздар, тилемчилик кылган киши көп, ашканаларды карасаңыздар, идиш жуугуч талап кылынат, тескөөчүк талап кылынат, кызматчы талап кылынат деп жарыя турат. Күнүнө 400 сом, күнүнө 500 сом деп жазып койгон. Барбай атышат го. Андан көрө момунтип отурган жакшы болуп атпайбы? Мечиттин алдында. Сиздин оюңузча Кыргызстан артта калдыбы дейт. Сиз кандай дейсиз? Алдыга кеттикпи? Биз өтө артта калдык жигиттер. Мына Россиянын телесин караңыздар. 4-5 класстан голос дети дегенди карасаңыздар, 4-5 класстагы жигиттер, кыздар, балдар, кыздар чыгып алып, англисче, французча кандай керемет ырдап атат, сүйлөп атат. А бизде таап бербейчи ошондойлорду. Артта калбай эмне болду? Кыргызстан биз эмне чыгарабыз? Дүйнөлүк адамзатка керектүү болгон эмне чыгарабыз? Ушактан башка эч нерсе чыгарбайбыз. Жүзү бул жактан жолугуп алып, жүзү бул жактан жолугуп алып, улак чапканда гана кыйкыра беребиз. Ой, кыргыздын эрлери, кайдагы ер? Бири-бирине күчтүү. Кечекиндей чатак чыкканда эч ким таппай каласың. Азыркы жаштар улутчул болуп чоңоюш керекпи же мекенчил болуп чоңоюш керекпи? Ыймандуу болуп чоңоюш керек.
Менин бир жакшы урааным бар. Уруум деген тозот, улутум деген озот деп. Уруунун аркасынан түшкөн бул кыргыздын тамырына балта чапкан менен бирдей. Уруумду изилдебейли кой. Билип кой, изилдебе. Бир уруудан бир уруу кыйын эмес, бир уруудан бир уруу мыкты эмес. Баары бир. Чугуп келсең экөө тең сабатсыз. Кимдин алдында кыйын болобуз? Биз эгер кыйын экенибизди белгилей турган болсок, улутту көтөргөнүбүздү билишибиз керек. Биздин айылыбыздын кулуну, биздин районубуздун кулуну курук сөз, куру намыс. Ошо кулун колунда бар үчүн кулун болуп атат, бийлиги бар үчүн кулун болуп атат. Ошол кулунду бирөөлөр байлап койгон болсо, ошол уруу келип бошотуп коеюн дебей атат го. Кесибим экономика жана менеджмент өтө чоң тандоонун астында турам. Биринчи мамлекеттик ишкер, экинчиси жеке ишкер. Кайсынысын сунуштайт элеңиз дейт. Рахмат. Кайсы жерде элге, журтта өзүңүзгө рахат алып келем деген болсоңуз, ошол жерде иштеңиз. Ар бир адам жумушка баратканда мойнундан байлаган иттей болуп барбай, кубанып барыш керек. Ошо жумуштан рахат алыш керек. Мен кээде бир кесиптештерге айтып калам мен. Өзүңдүн каалаганыңды айта албай, жашаганың курусун жашоо. Акырын чыгат дагы, туура айттыңыз дейт. Мен сиздин пикириңизге менен макулмун дейт. Ушинтип жерден айтып койбойсуңуз, билесиз го деп коет. Мындан өткөн шордуу бар. Мындан өткөн капас бар. Каалаганыңды айта албасаң, ойлогон оюңду айта албасаң, бул эмне деген жашоо? Билесиз го деп коет. Кечээ 1-май райондук сотто Динара Шырахунованын иши каралып жатканда сот күбөлөргө кыргызча жооп берүүгө тыюу салды. Орусча гана сүйлөөгө жооп берүүгө болот деди. Буга чейин да ушул райондун соту Алтынбек Сулаймановду калпакты чечип кой, орусча сүйлөө керек деп Зекиге ушул соттордун жоопкерчилиги каралабы? Арыз жазсаңыз каралат. Сөзсүз түрдө каралат. Бизде Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча ар бир жаран өз тилинде сотто сүйлөөгө укуктуу. Мамлекет эгерде кыргыз тилин түшүнбөсө, ага котормочу бергенге милдеттүү. Ошондой. Кыргыз тилдин таркытоо боюнча ой пикириңиз кайка таркатабыз? Кайка таркатышыбыз керек кыргыз тилин? Кыргызстандын өнүткөн үчүн кандай мүмкүнчүлүк бар? Өнүктүрүү үчүн дегениңиз го бул. Мүмкүнчүлүк көп, ал экөөбүздөн көз каранды. Экөөбүз кааласак ошондой болот. Эгер кааласак. Адамдардын менталитетин кантип оңдосо болот? Окуу жолу менен, окутуу жолу менен, билим берүү жолу менен. Азыркы демократиянын кандай кемчиликтери бар? Бейбаштык кемчиликтери бар. Бейбаштык кемчиликтери бар. Демократия Кыргызда башталган. Сөз эркиндиги Кыргыздан башталган. Кандай дейт? Сөз кезеги келгенде айтпасаң, сөздүн атасы өлөт дейт. Баш кесмек бар, тил кесмек жок дейт. Бирок жоопкерчилиги керемет го. Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө дейт. Ошол экөөнүн айырмачылыгын билишибиз керек да. Туура сөздү туура убакытта айтыш керек. Туура эмес, кийин кезеги кетип өткөндөн кийин айтканыңда кылычыңды бир жерге чап деп койгон. Айтпайт азыр. Азыр айрыкча жаштардагы, карылардагы ушундай эпчил болуп калды. Бийликтин кандай кемчиликтерин көрүп атса дагы айтпайт азыр. Эртең кеткенден кийин ал да кетти да анан кийин. Анда кылычыңды чаба бер жана чаба турган жерге. Бүгүн айт. Эртең унчукпа. Жаштарга сунуштаган сиз кайталап сүйүп окуган 5 китебиңиз дейт. Көп китептери бар, жигиттер, кыздар.
мен 5 китепти бөлүп айта албайм. Көп китеп, аябагандай көп китеп. Китептин bir kitepten bir kitepte artık görüş mümkün emez. Bir gana kitep bardığından artık деп айттым жана. Bardığından artık. Анан 5 kitep degенде өткөндө ушул жаштар менен жолугушуп атканда дагы кыргыздын кайсы жазуучусун жакшы көрөсүңөр десем, баары эле Айтматов айтты, балеге калган Айтматов. Себеп башкасын тааныбайт да. Кайсы чыгармасын окудуңар десем, бир жабыла кол көтөрүп баштады эле. Мен сурайм десем, замат түштү. Мына сиздер деле азыр мүмкүн капа болсоңуздар да айтайын. Араңыздарда отурган 10%-ыңар, алардын дагы көпчүлүгү кыздар окуган, китеп окуган. Биринчи азыр сурасам, кайсы китепти окудуңар десем, Жамиля дейт. Эмнеге? Ал сүйүү жөнүндө да. Туурабы? Айтматовдун эмнесин окудуңар башка? Мектепте окуганыңардын темасын айтып коесуңар. Бирок азыр бир эпизодду сурайм, ошол жерде тормуз болот. Анан шылтып айтасыңар, унутуп калдым деп. Ошон үчүн жигиттер, кыздар, китептин баркын белгиле, китепти тандап окугула, тандаганда туура тандаганды үйрөнгүлө. Мына Резерфорд деген англис жазуучусу жакында бир керемет романын чыгарды да, бир Сарум деген китебин чыгарды. Мен ошону окуп, ошону айтсам, биздин жаштарга айтып аттым эле. Айпери кызыкты дагы, агай, ошо китепти мага берип турасызбы деди. Кызыгасыңбы деди. Себеп ал 3000 жылдан ашык мезгилди ичине камтыган китеп ал. Күйдүм, жатып калдым, жамгыр жаап атты, үшсөм да күтүп аттым деген сөз жок аерде. Сенсиз жок болом деген дагы сөз жок аерде. Ал жерде Англиянын 3000 жылдан ашык тарыхы жазылган. Кызыгасыңбы десем, кызыгам деди, бердим. 10 күндөй болуп калды, сурай элекмин, окудуңбу, окуй элексиң деген. Кийин сурайм. Ушундай. Анан жанагы Лев Толстой эң ушул мезгилге чейинки эң улуу жазуучулардын бири Лев Толстой. Себеп бир эле чыгармасында 500 кишиге мүнөздөмө берген. Ушундай роман ушул кезге чейин жазыла элек. Кайсы роман ал? Баракелде. 500 каарман бар. 500 каарманга сүрөттөмө берген. Азыр силер кызыгып көрүп аткан кинолордо деле эки эле каарман бар. Аягында же бири өлүп калат, же экөөчөң бир жерден табышып, ошону менен бүтөт. Башка каарман жок. Мына ошонун 3 томдугу чыкты. Погребинский деген жазды, Павел Погребинский деген. 3 томдугу. Эгер чындап менден сурап аткан болсоңор, мен силерге айтып берип атам, ушуну окугула. Ошол ааламдагы адамзаттын акылын чөнтөгүмө салдым деген Лев Толстойдун кайгысы кайда жатканын көрөсүздөр ошол жерде. Дагы кайсы китептерди айтайын? Маркумдар үнү дегенди ким окуду? Окудуңарбы чындап? Кайсы каармандыкы жакты, эмне үчүн? Эмне үчүн жакты силерге ошол? Кайсы каарман жакты? Маркумдар үнүндөбү? Караңыздар. Ага караганда күндөлүктү окусаңар көбүрөөк байкайсыздар Жусуп Абдрахмановду. Мына көрдүңүздөрбү? Китеп көп да. Кыйышпас кан досуңуз барбы? Чыныгы дос кандай болушу керек? Мен мындан 22 жыл, азыр 23 жылга кетип бартат башта Вечерний Бишкек деген гезитке интервью берген экенмин. Жаш күйүп турган депутат катарында айткан экенмин. Менде дос жок. Мен орусча беркемин аны. У меня нет друзей. Я одинокий волк. Ушундай берген. Десем, менин ошол кездеки дос болуп жүргөндөрүм топтолушуп мени чакырып, куру дезгенде эзген. Ошондо биз кимбиз? Эмне деп бергениң бул сени? Мен ошондо айттым эле, достор, силер пикирлешсиңер азыр. Муну бурундан кийин кимиңер каласыңар, калбайсыңар, мен билбейм. Дос деген бул жаратканга гана таандык сыпат. Ошон үчүн биздин бир китебибиз жалгыз дос деп койгон темасына.
Жалгыз дос бул жараткандын өзү, башка дос болбойт. Дос болсо, кече Путин аянтка чыкканда, жана стадионго чыкканда айтпадыбы? Баягы ыйык китепте мисал келтирип айтты. Азыр моомда махабат калган жок. Эгерде жаның керек болгон болсо, жаныңды досуңа берип коёр, махабат калган жок деп айтты, туурабы? Бул ыйык китепте бар. Ошондон цитата келтирди. Мен дагы айтам, эгерде досмун деп айтсаң, сен досуңдун эки бөйрөгү иштебей калса, бир бөйрөгүңдү бересиңби? Кыйын. Досуңа эмес, бир тууганыңа да бербей атасың. Бөйрөгүңдү эмес, бөйрөк керек болсо бөйрөгүн берет, бир көз керек болсо бир көзүн берет, боор болсо боорун берет. Мен андай досторду көрө элекмин, уга элекмин. 7-чи чакырылыштын депутаттарына, бүтүн Кыргызстан партиясына сизге ийгилик, рахмат. Баткен областындагы 275 метр жерге түзүлгөн протокол ачыкталды, такталды. Кемпирабад суу сактагычынын 5731 гектар жерге түзүлгөн протокол качан ачыкка чыгат? Качан парламентке келгенде чыгат? Азыркы учурда болуп жаткан кризистен биз Россияны колдоп, биздин экономикабыз төмөндөп кетүү коркунучунда турат. Бул болсо жаштар үчүн көптөгөн өлкөлөргө чыгууга бөгөт коюлууда. Ушуга кандай карайсыз? Эмне кылуу керек? Кыргызстанда калуу керек, Кыргызстанда окат кылыш керек. Өтөн жака чыгарылбай калганга мүмкүнчүлүктөр кыскарган сайын мен кубанып атам, чын ичинде. Мен ошол сырттагылардын баарын кайткыла деп атам. Кайткыла. Азыр ар кандай кризистен кийин чоң мүмкүнчүлүк жаралат. Кыргызстанда ошондой мүмкүнчүлүк бар азыр. Жер тиштесек дагы азыр өз эртең чегараны жаап койсо, ундан көз каранды, майдан көз каранды, туздан көз каранды, шекерден көз каранды болбой, биз азыр бир сотик болсо дагы жерди тиштеп болсо дагы казып, ошол жерге же күн караманы, же бир башка нерсени отургузушубуз керек. Мына ол каатчылыктын баары алдыда, жигиттер, кыздар. Каатчылык эми келет. Азыр келе элек. Азыр анча-мынча кампадагы иштер иштеп атат. Эми келет каатчылык, Кудай сактасын. Ошондуктан үйгө кайт дагы, бир сотик жерди дагы бош калтырбастан, дагы бир жолу айтам, тырмак менен тырмап болсо дагы бирдеме отургузушубуз керек. Эртең бир тууганга бир нан бербей кала турган заман келиши мүмкүн. Кудай сактасын. Биз билебиз, бизди жараткан Аллах Таалам жаратты. Бирок бизди тарыхта маймылдан жаралганбыз деп окутат. Ошол билим берүү программасын алмаштырса болобу? Ал билим берүү программасын эмес, ошону окутуп аткан кишинин мээсин алмаштырыш керек. Чарльз Дарвиндин теориясыны Европа Илимдер Академиясы расмий түрдө жокко чыгарды, бүттү. Эгер ошону кыргыз окутуп аткан болсо, анын мээсин алмаштырыш керек, бүттү. Мен сизге кайрылуун себеп төмөндөгүчө, Казакстанда көп жылдан бери эмгектенип жүрөм. Пандемия башталгандан бери таможнядан кыйналып кеттик. Кордай бекети менен Ак жол бекетинин ачып берсеңиздер. Биздин колдон келбейт ал. Колдон келген ишти айталы. Ал биздин карамагыбызда эмес. Кыргызстандан Казакстанга өткөндө кыргыз паспортун өткөзбөйт. Тек гана вид барларды өткөзөт. Вид деген эмне бул? Ушинтип жазылат анда. Жашоого укугу бар гана кишилерди өткөрөт, Кыргыз паспорту менен өтүш үчүн Казакстанда тууган болуш керек экен. Өтпөй эле койгулачы, айланайындар, чын айтайын. Барбай эле койгула. Менин дагы бир агамдын кызы күйөө бала ошол жакта иштеп атат. 2 жыл болду, жаман көрүнүп бүттүм, кайта эле кайт депчи. Мен четке чыгып барып бактылуу болуп келем деген кишини көрө элекмин. Азыр бактылуу болосуңар, жашсыңар азыр. Эртең тамырыңар бул жактан үзүлүп калса, эмнеңер бактылуу болот? Россияда жүрөт, балдары, кыздары бүтүндөй неберелерине чейин болуп калды. Азыр ошол мектептерде окуу, ошол алардын кебетеси болгону менен ички дүйнөсү башка. Биз ансыз да азбыз. Ушул кайгыны сезбей атасыздар. Бул кайгы келет ат. Биз жылдан жылга азайып баратабыз.
Россияны караңыздар. Ким болсоң ошол бол, кел, паспортубузду даярдап атат. Эмне үчүн? Калктын санын көбөйтүү үчүн. А биз мүмкүн болушунча азайтып атабыз. Мунун кайгысы алдыда, Кудай сактасын. Ачыгыраак айтып берет элем, бирок билесиңер да азыр. Бирдемени айтсаң башка жагынан чоюп, ач кыйкырыкты салып, ак үйдүн үстүнө килем кылып илип, пейил жаман бузулган. Сиздин колуңуздан келет деп, иншаллах, сизди сыйлаган Казакстандан муслима карындашыңыз дейт. Жок, менин колумдан келбейт карындашым. Канчалык жалынсаңар, жалдырасаңар дагы мен чет жакка чыкпа деп эле айтам. Барба деп айтам. Ал жерден барып, алтын таап келгенче өзүбүздүн жерде эле жез менен эле жашай бергенибиз жакшы. Чыкпа айламайын, чыкпа. Рахмат. Балдарды коргоо уюму мамлекетке караштуу дейт. Бул мамлекеттин милдети караштуу эмес. Мамлекет коргош керек. Ушул ишкананын кызматкерлеринин айлык акысын мамлекет төлөйт. Кайсы ишкана? Балдарды коргоо уюму деген барбы? Ал коомдук уюмдар. А мамлекеттики эмгек жана социалдык жактан коргоо деген министрлик бар. Ошол социалдык коргоо министрлиги 100% балдарды коргоого алат. Мамлекеттин кепилдигинде. Сиздин спикерликтен коопсуздук кеңешинин катчысы кызматынан кетүү себептерин ачык уксак деген суроо. Ачыгы бирөө гана бийликке жакпайсың ошол. Ошол кездеги бийликтин жүргүзүп аткан саясатына макул эмес болгондугум үчүн кеткен бардык жерден. Россия менен Украинанын ортосундагы пикир келишпестик Кыргызстандын экономикасына кандай таасир тийгизет? Президентибиз Жапаров 5 миллиард карызыбыз бар экенин жана 26-жылга чейин төлөп бүтөбүз деп билдирүү таратты. Бул канчалык реалдуу? 5 миллиард карызды төлөй турган булактарыбыз барбы жана буга бийлигибиздин күчү жетеби? Асел Айым бериптир. Сиз кандай дейсиз, Асел Айым? Мен мисалы 26-жылга чейин карыздардан толук кутулуп бүтөбүз эмес, ошол жылга чейин карыз албай жашайбыз дегенге дагы ишене албайм. Түшүндүңүздөрбү? Эмнеге кече келишимге киргизип атат? 80 миллион быйыл ала коелу, кийинки жылы 80 миллион, натыйжада 160 миллион доллар алалы. Эмне үчүн деген суроо берсем, айлыктарды бере албай атабыз деген жоопту уктуңарбы өзүңөр? Анан эмне менден сурап атасыңар кайра? Же дагы бир жолу айтсын дейсиздерби? Кандай мыйзамдарды кабыл алганы жатасыздар? Жана шайлоо кандай өттү сиздин оюңуз? Телефонум каякта калды? Ошону эле баса койсоңор баары бар ошонун ичинде. Вакытты үнөмдөйлү, Агай, жаштарга чет өлкөгө чыгып окууга кандай кеңеш бересиз? Окууга барсаңар баргыла, эгерде ушунчалык билимибиз ташып бараткан болсо. Муну жерде силерди окута турган мугалим калбай калса. Академиктердин, профессорлордун акылы жетпей калып, алардын акылынан ашып кетсек, анда бөтөн жактан академик издегиле. Кандай дейсиздер? Абу Али бин Сино ким? Дагы? Мына карагыла, математик дедиңер, философ дедиңер, хирург дедиңер, бардык кесипти. Ушул кайсы университетти бүтүрдү? Билбесе күн чыкпай турганыңыз жакшы. Өзү окуганбы? Сорбоннада окудубу? Же Кембриджде окудубу? Же Жусуп Баласагында бүтүрдүбү? Баракелде. Ал китепканага дагы бекер киргизбеген заманда ошол эптеп-септеп күндүзү жумуш иштеп бирдемелерди таап, анан нан топтоп, торбосунан нанды топтоп алып, анан момундай бир идишке сууну куюп алып, ошол падышанын китепканасына кирип кетип, күндүз ошол жерден окуп, түн кирип калып китепкана жабылаарда кычыктарга бекинип жатып алып, анан эшиги сыртынан жабылгандан кийин шам чыракты, май чыракты күйгүзүп алып, ошол май чырактын жарыгында жатып алып окуган ушул. Ким окутту аны? Мына биз
9 ай окуп атасыздар сиздер азыр мектепте. Биз 3 ай окуйт элек. 3 ай, 6 ай иштейт элек. Билесиздер, 5 сентябрда тамекиге айдап кетет эле. Тамекиде 3 жума 1 ай иштегенден кийин пактага алып кетет эле. Пактадан декабрда келет элең, план толгондо. Андан кийин элдин баары 11 күн дем алса, биз 3 күн дем алып 4 январдан жумушка чыгат элек. Февральдан баштап Сакманга кетет элек. Марттан баштап Парникке чыгат элек. Күнөсканаларга иштейт элек. Мына ошондой болуп иштейт элек. Бирок ушул Фрунзе шаарына келип Бишкекке республикалык олимпиадалардан 1-орунду алып кетет элек. Химиясы болобу, тарыхы болобу, адабияты болобу, кайсы сабак болбосун, келип 1-орунду алып кеткен жалаң ушул айылдын жигиттери, кыздары, окуучулары биз болот элек. Эң мыкты деген жогорку окуу жайларда, университеттерге ошол кыргыз мектеби, мен кыргыз мектепте окугам. Айылдагы мектепте окугам. Мени азыр жеңет, баары жеңет. Сиз орус мектепте окугансыз дейт. Колумду көтөрөм, макул, мен билбей калдым. Жеңет, себеп мени жеңет. Сиз орус мектепте окугансыз дейт. Мени журналистсиз деп жеңет. Мен өзүм кайсы факультетте окуганымды билбей калдым. Алар билет экен. Мен тарых факультетинде окугам. Экинчи билимим укуктануу, юридика. Ошол кыргыз мектепте, айылда кыргыз мектепти бүтүрүп, орус тилин ушул деңгээлде, ушул даражага чейин өздөштүрүп алыш адамдын өзүнөн. Окуп аткан жериң тек гана багыт берет сизге. Ал калганы окуган өзүңөрдөн. Жусуп Баласагынды бүтүрүп, же мына биздин эле гуманитардык университетти бүтүрөсүздөрбү? Же биздин техникалык университетти бүтүрөсүздөрбү? Эмнени бүтүрсөңүздөр бүтүргүлө. Керек болсо Оксфорд, Кембриджден кыйын болуп чыгыш өзүңөрдөн. Ошого адамда ичинен ушундай каалоо керек. Бизди орус тилинде жумасына 2 жолу орус тил сабагы, 2 жолу орус адабият сабагы кирет эле. Россияга барып дагы биз кээ бир орустарга караганда орусчаны тазараак сүйлөйбүз. Так сүйлөйбүз. Адабий тилде сүйлөйбүз. Эмне үчүн? Себеби окуганбыз. Бизди окуткан. Биз окуганбыз. Чет жакка чыгып окуунун эң себеби эле жигиттер, кыздар. Эгер каалоо болсо, муктаждык болсо, ушул жерден билимди толук кандырып алганга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Азыр сиздерде керемет басасыңар интернеттен. Керекпи Массачусетстин программасын алып алсаңар болот. Америкадагы эң жогорку окуу жайлардын мыкты деген 5-өөнүн ичине Массачусетс технологиялык институту кирет, туурабы, университет. Бостондо. Алгыла программасын, эч ким тыюу салбайт. Сорбоннаныкын, Оксфордтукун алып, Кембридждикин алып көргүлө. Окугула, эч ким тыюу салбайт. Ибн Синага окшоп шам чыракты жагып алып эмес, чыракты жагып алып отуруп окугула. Креслого жатып алып. Адамдын өзүнөн. Саясаттагы эң чоң жаңылыштыгыңыз дейт. Саясатта канчалык ийгиликке жетишсең, ошончолук жаңыласың. Жаңылбай туруп ийгиликке жете албайсың. Бирөөгө ашыкча ишенип коесуң. Бирөөгө сүйөнүп коесуң, карасаң жаныңда эч ким жок болуп калат. Жалгыз каласың. Көпчүлүк учурда ушундай болосуң. Адамга ишенесиң. Көп жаңыласың. Ишеним өзү негизги. Бүтүндөй жаңылыштыктын баардыгынын башаты ишенимден башталат. Туура эмес ишеним пайда болгон жерде. Бакиев кандай президент болгон дейт. Аны тарых берет. Кандай болгонун тарых өзү көрсөтөт. Биринчисинен баштап азыркысына чейинкисинин бардыгына тарых берет баасын. Ошгунун студенттери дейт. Ошгудан да барсыңарбы? Ошмуда, Саясатка канча жаштан киришип баштагансыз дейт. Сизге таасир берген китеп дейт. Саясатка мектептен баштап киришкенмин. Класском болгондон баштап киришесиң да. Эмне үчүн 30 киши окуп атса, эч ким айтпайт дагы, а сен гана класском болгуң келет. Анан учком болгуң келет. Классыңдан биринчи болуп жулунуп барып, комсомолго өтүп аласың. Классташтарыңдан биринчи болуп жулунуп барып, коммунист партияга өтүп аласың. Саясат ошентип башталат. Мен 7-8 класстагы дептерлеримди карасам, толбой калган жерлерин 4-чү чейрек бүткөндөн кийин дептерлердин бүтүндөй аркасы Мадумаров АК
первый секретарь ЦК Компартии Киргизии деп эле толтура берип турмун мен ошону. Мен Усубалиевдин ордуна барам дейт элем, мен Усубалиевдин ордунда болом дейт элем. Ошондо мүмкүн саясатка киришкен баштапты кадамым болсо керек. Таасир берген китептер өтө көп. Азыр бир китеп окусам, ошонун таасири өтө күчтүүрөөк болот кечээки окуганга караганда. Эртең башка китеп окусам, анын таасири бүгүнкү окуп атканыма караганда күчтүү болот. Ошондой да. Түбөлүктүү таасир бере турган китептердин энесини, китептердин атасыны, чоң атасыны айттым кайсы китеп экенин. Аны ар окуган сайын жаңылыштар ачыла берет. Мен 10 жолудан ашык окусам, азыр кайра 11-12 жолу окуп атсам, кайра эле 1-ши жолу окуп аткандай ачыла берет. Адахан Кесенбаевич, бүгүнкү бийлик оппозиционерин кылган иш аракеттерди кандай баалайсыз? Оппозиционерлеринин ким оппозиция деп кимди билесиз? Айтыңызчы. Бегатан дейби? Бегатон дейби? Абас Бегатан. Бегатан? Сизби? Суроону кайда айтсаңыз? Бүгүнкү оппозиционерлерге болуп аткан иш аракеттер боюнча, мисалы ушул эле чындыкты желдеп айткан журналисттер же болбосо сиз сыяктуу оппозиционерлер. Ошондой деп. Анда так жазыш керек. Мен муну күнөөсүз кыйылган репрессия деп бааладым дейт. Жакшы баалапсыз. Ошондо экөөбүздүн баабыз бир. Себеп чындыкты айтып коюш кыйын болуп атпайбы азыр? Чындыкты айтып койсоң эле сен душмансың. Бирок душман болуп калат экенмин деп коркпош керек. Себеп жараткандын алдына жалгыз өзүң барасың. Жараткандын алдына жалгыз баргандан кийин эмне деген суроо болуп атат? Арамдыкты көрүп турсаң, колуң менен токтот деп атат. Колуңдан келбесе тилиң менен токтот деп атат. Тилиңден да келбесе ошол жерди жек көрүп, жүрөгүңдөн жек көрүп тур деп атат. Бул тапшырма. Ошон үчүн бирөөгө жагабы жакпайбы, туура эмес сөздөр болуп аткан болсо, биз айтып келгенбиз, айтып атабыз, айта беребиз. Акыркы демибиз чыкканча айтабыз. Мен өткөндө айттым. Бизди эч ким эч бир жерде чөгөлөтө албайт. Биздин бир гана учурда тизебиз жерге тийип чөгөлөйбүз. Саждага барганда. Бүттү башка жерде тизебиз жерге тийбейт. Не кылса ошол кылсын, тийбейт. Себеп бардык нерсе жараткандын буйругу менен боло турган нерсе. Башыңа кыйынчылык түшүп калса, ыйлаба, сыздаба, бирөөгө барып жалдыраба. Сен ойлоба, сенин тагдырыңды бийлик же жетекчиң чечип коет экен. Сенин тагдырыңды эч ким чече албайт. Эгер сен өзүң каалабасаң. Сенин тагдырың чечилген. Сенин маңдайыңа жазылган. Качан жараласың, кимден жараласың, качан, кай жерде, кандай ажал менен кайтыш болосуң, анын баары жазылган. Титресең да өлөсүң бул дүйнөдө. Калтырасаң да өлөсүң. Же болбосо бүтүндөй ааламды мыкчып турган падыша болсоң да өлөсүң, баары бир өлөсүң. Эртеби кеч өлөсүң. Мына жана видео тасмада айтып атам мен. Ошо баягы хиппик программасына киргизебиз деп идеолог болуп жүргөн жигиттердин бирөөсү азыр деле ошо жетекчи болуп жүрөт. Эмне болуптур? Ошол Африка өлкөлөрүнүн 5 өлкөнүн бирине Кыргызстанды киргизем деген программа болду ушул. Ошондо дагы жападан жалгыз калганмын каршы чыгып. Уктуңарбы? Өрмөлөп барып, жуугунду ичип, тирүү калганча намысың менен тик туруп ачкадан өлбөйсүнбү кыргыз ушундай болду. Бирөөгө барып жалдырабачы, колуңду сунбачы, жан соогулабачы. Рызкыңды өзүң издечи. Ошол сыяктуу оппозиция деген сөзгө туура маани беришибиз керек биз. Оппозиция деген бул башка ушул расмий бийликтин көз карашына караганда башка бир көз карашың бар деген сөз бул. Сенин пикириң башка, оюң башка. Аны айтып койдуңбу? Андан душман катары көрбөш керек. Тескерисинче күчтүү бийлик болсо, ошо менен макул болот. Ал пайда. Бизде маданият деген түшүнүк абдан төмөн түшүп кетти. Айрыкча жаңы өсүп келе жаткан жаштар кыргыз каада салты туура келбеген кылык жоруктарды сос тармак эмес, соц тармак. Байма-бай жайылтып жатат дейт. Эми ошону жайылтып атса, ошону карабай койгула да. Жигиттер, кыздар, карабагылачы ошону. Силер маани бербей койгула ошого.
Bir misal kelтирип берейин. Мен сиздердей жаш депутат элем, 30 жашта элем. Ошондо шайлоочулар менен жолугушуп барсам, аябай чоң кишилер келди дагы. Көп кишилер келип отуруп алып, бир аксакал, бир 70 менен 80 ортосунда ошо киши айтып атат да. Эки мисалды келтирип берем, мына сурооңуздардан улам. Мен айтат, ай балам дейт. Баягы жанагы жаны жоктун чыгарып аткан гезиттин чыгарбай эле койбойсуңарбы дейт. Ал эмне деген гезит десем, каттама деген гезит экен. Жаллаң жанагы уят макалаларды жазат экен. Мен андай гезит бар экенин да билбейт экенмин. Айылда жашап, тоонун арасында жашаган аксакал билет экен. Мен дейт өткөндө алып дейт, ошонун бирөөсүн уктап калган экенмин, турсам не берем окуп атыптыр, уялдым дейт. Сизди бирөө кыйнады, ошону сатып алдым. Неге аласың аны? Мен билбейм го Бишкекте жашап. А сиз кайдан билесиз аны? Кайсы гезит жакпаса ошону албай койсоңор да гезит өзүнөн өзү жок болот. Ошон үчүн кайсы соц тармак болбосун, карабай койсоңор жок болот. Бир аксакал айтты, баягы кинолоруңарды көрсөтпөй эле койбойсуңар. Кайсы кинолор? Жаман кинолорду көрсөтүп атасыңар. Качан болуп атат ошо кино? Бая саат 10-да башталат. Аксакал куптанды окугандан кийин келин менен кино талашпай, жатпайсызбы, уктабайсызбы деди. Эмне дейсиң анан? Аксакалдын өзүнөн да туурабы? 10го чейин эмне кыласың киного? Талап болсо ошол жерсе күчөйт. Талап кылбай койгула жок болот. Сүйүү сиз үчүн эмне дейт? Жүрөгүңүздүн ээси барбы? Жок болсо жүрөгүңүзгө киргизгенге даярсызбы? Үй бүлөнү кантип түзүш керек, жана эмнеге басым жасаш керек? Жазаш керек эмес, жасаш керек. Сүйүү деген ар кандай болот? Мекенге болгон сүйүү болот. Кесибиңе болгон сүйүү болот. Азыр айрыкча жигиттерде дагы бар, минип жүргөн машинасына да сүйөт. Көтөрүп жүргөн телефонуңарды да сүйөсүңөр. Бул сүйүү ар кандай болот. Эгер силер адам сүйүүсүн эсептеп атсаңар, эгер ушул сезимди, туура болгон сезимди силер адаштырбагыла, жигиттер, кыздар адаштырбагыла. Бул кумар менен сезимди аралаштырбагыла. Эң чоң кайгы страсть. Кумар менен сезимди алмаштырып аласыңар дагы, анан өмүр бою ыйлап жүрүп өтүп кетесиңер. Бул келер кетер нерсе. Сүйүү деген бул ага жеткен бар, жетпеген бар, аны сезген бар, сезбеген бар. Ага көрүнгөнгө бериле бербейт. Ал кандай десем, бирөөлөр айтат го, уктап жатсаң ойготкондон корком, эгерде бактың кирпигиңде болсо ачылып кетип үркүтөмбү деп корком дейт. Түшүнүңөрсүз сөздү? Кирпигиңе илинип алган болсо, ошону үркүтүп аламбы деп корком дейт. Мына ошондой коркуу сезим бар жерде, аны силер билбей деле каласыңар, ага жооп издебегиле. Эгер ошондой сезим келген болсо, силер эч нерсени карабайсыңар. Анан баягы ырдагыдай болуп эле, жаады, үшүп калдым, тоңуп калдым, бирок кетпедим, мунун баары жалган. Ысык жерде отуруп алып жаза берет ошондой ырларды келиштирип. Мунун баары калп. Ошол нерсени алмаштырып албагыла деп айтып атам мен. Эмне үчүн баарыңар бактылуу болуп нике үйүнө барасыңар дагы, бир айдан кийин карасаң бири-бириңди көргүң келбей калат. Себеп ошондо бири-бириңди алдап жүргөнсүң. Бүт жакшы жагыңарды көрсөтүп жүргөнсүңөр. Туурабы жигиттер? Чындыгында андай эмессиңер да силер. Кудай сактасын да, пейилиңер өтө чатак. Мен айтып атат дебегиле, негизи адамзатты айтып атам. Кыздар деле ушундай да. Эле жакшынакай болуп селпеңдеп, ой. Баягы ЗАГСка чыкканда айтам мен, өмүр бою ушундай машинада алып жүрөт экен деп ойлобогула. Баары эле учоктун алдына түшөсүң. Алданбагыла деп атканым да. Анан силерге өмүр бою гүл көтөрүп, момпосу көтөрүп, аркаңардан чуркап жүрбөйт. Ага кечиресиз, убактыбыз барыбыз чектелген экен ошого. Силердин сурооңардан улам кетип калдык окшойт. Мен саат жок, канча болду? Саат 16:52 болду. 8 мүнөт калыптыр. Ошон үчүн түшүндүңүздөр, Азыр.
Акем менин суроом азыркы учурда улуттун келечеги кандай болот? Айттык. Үмүт менен берди да ушуларды дагычы. Кыргыз тилинин бүгүнкү күндөгү аянычтуу абалын айттык. Кыргызстандын экономикасын көтөрүү үчүн эмне кылыш керек дейт? Айттык. Советтер Союзу таргандан кийин көп завод фабрикалар менчикке өтүп кетти. Эмне себептен өтүп кеткенин айттык. Мамлекеттин 3 бутагы болгон жыкын айттык. Мына жерде бүт эле ошол кайталанып кеткен суроолор бар экен. Мектепте Кур'ан үйрөнүү сабагын киргизсе жакшы болот эле дейт. Айттык. Глобализация заманында кантип улуттугубузду сактап калабыз дейт. Айттык. Кыскасы ушундай суроолор экен. Туран биримдигине кошулууну кандай карайсыз дейт. Туран биримдигин билбейт экен, мен окуй элекмин. Көрө элекмин, ал эмне болгон биримдик экен. Ансыз деле түрк тилдүү мамлекеттер кызматташтыгы бар. Уюмдун мүчөсүбүз. Азык түлүк кымбат дейт. Бийлик сизге 5 жыл буттосот деп чочулабайсызбы? Өмүр бою тосса дагы чочулабайт. Сиз президент болуп калсаңыз Тажикстандын агрессиясын кантип жооп бересиз, ошондо көрөсүңөр. Саясаттагы туруктуулугуңузду сыйлаймын. Азыркы Кыргызстандын экономикасын көтөрүш үчүн кандай жолдор бар дейт. Окуу жолу бар дедим, билимди көтөрүү керек дедим. Ошол Кыргызстандын өнүгүшү үчүн эмнеге көңүл бурушубуз керек дейт. Илим, билимге. Дагы эле жол окуу ошол. Кыргызстандын саясий баалуулуктары эмнелерди болуш керек дейт. Адам. Эң чоң байлыгы Кыргызстандын байлыгы адам, сиз, биз. Анын көмүр эмес, темир эмес, кумтөр эмес, жер үй эмес. Сиз, биз. Сиз, биз бар үчүн ошол нерсе керек. А эгер биз жок болсок алардын кимге кереги бар? Ошондой. Анан эми жаштар айтып атыптыр, ошол эң жакшы берген суроолорго китептерибиз бар. Ушуну берип коелу. Дагы көбүрөөк китеп бергибиз келет, бирок азыраак. Сиздин адамдык аброюңузга шек келтирүүчү текебер деген сөздү көп айтышат. Текебер деген сиз үчүн эмнени билдирет? Түркөйлөр үчүн алардан көбүрөөк билип коюштук текеберлик болуп көрүнөт да. Алар билбеген нерсесин айтып койсоң эле бизди окутуп атат деп чыгат. Анан алар туура эмес мамиле жасап койгон болсо, сен туура мамиле кылып койсоң текебер болуп калыптыр дейт. Ийилгенге ийилгин дейт, көктөн түшкөн пир эмес дейт. Керкейгенге керкейгин, ийилгенге ийилгин баалап берген кул эмес, керкейгенге керкейгин, көктөн түшкөн пир эмес дейт. Мага канчалык адам ийилген болсо, мен ошондон 2 эсе көбүрөөк ийилгенге аракет кылам. Бирок мага ким керкейген болсо, андан да каттуураак керкейип коюшка колубуздан келет. Ушундай, ар бириге саламына жараша. Адаханага иштериңизге ийгилик, жаштарды эртеңки мамлекеттин келечеги тагдыры кызыктырбай калды дейт. Сизди канчалык кыйнайт ушу маселе дейт. Күн түн кыйнайт. Мен айттым го жана, шайлоого барбай койгон кишилер Кыргызстанга кереги жок. Мана Түркияда ушундай. Түркияда 80 миллион калкы бар. Түркияда 60 миллионго жакын шайлоочусу бар өлкөдө. Шайлоого барбай койгон кишини алар киши катары эсептебейт. Биз мүмкүн мыйзамга киргизербиз, шайлоого барбаган кыргыздын Кыргызстанга да кереги жок деген. Ал социалдык пособие алганга, окуганга, кызмат кылганга укугу жок болуш керек. Себеби ал мамлекеттин келечегине кайдыгер. Кайдыгер болгон киши эч жерде гүлдөтпөйт. Логика ушундай болуш керек. Кандай дейсиңер? Ушуга карабыз. Тоолуу Бадакшан биздин жер экен дейт. Биздин жер билесиңерби? Алтайдагы биздин жер. Ушундай деп эле кете бербешибиз керек да, реалдуулукту карашыбыз керек. Жомоктон чыгышыбыз керек, туура. Илгери бүтүн бардык жерли, азыр ушундай жол менен кете берген болсок, адам ата дагы кыргыз дегенге чейин барып калабыз. Бензин күндөн күнгө кымбаттады, себептери эмнеде? Себептерин өзүңөр жаздыңар. Бүттүк. Билбейм. Тең укуктуулук дегенди кандай түшүнөбүз? Тең укуктуулук бардыгы бирдей болбойт. Туулгандан баштап бирдей эмес. Бирөө
жеке менчик төрөтканада туулду. Жалгыз жатып энеси. Бирөө жалпы төрөтканада туулду. 15 бала менен бирге. Тең укуктуу. Реалдуулукту коюшубуз керек да. Реалдуулук. Ошондуктан сырттан келгендер келсе кандай болот дейсиз? Келиш керек. Келүүгө милдеттүү. Өзбекстандын стат комитети, эсеп кысап комитети, алар бизден айырмаланып бир тоок чыкса дагы эсептейт. Bir жылда Өзбекстандан Кыргызстанга туруктуу жашаш үчүн 223 миң киши көчүп кирди. Демек 223 миң киши там менен камсыз болду, жумуш менен, тамак аш менен камсыз болду да. Туурабы? Камсыздаган үчүн кирип атат да. Кандай адам камсыздабаса? Мага ишенбесеңиздер карагыла, Өзбекстандын ошол эсеп кысап кызматын карагыла. Алар эсебин алат бизден айырмаланып. 223 миң жаран Кыргызстанга туруктуу көчүп кетти деп берди. Эгер бизде 223 миң кишини камсыз кылып атсак, сыртта жүргөн өзүбүздүн жигиттерди, кыздарды камсыз кыла албайт деген бул караңгылык да. Аларды камсыз кылбайт эч ким. Алар келип өздөрүн өздөрү камсыз кылып, өздөрү тескерисинче мамлекетти камсыз кылат. Мына өткөн жылы канча миң гектар жер айдалбай калды деп айтып атат. Ким айдайт аны? Ошол бүттү. Мына менен номин кылабыз. Атыңыз ким? Суроо. Атым Гүлүшбек. Азыркы учурда Жүсүп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде студент болуп, анан бул жакта жанатан бери жакшы сөздөрдү айтып өттүз. Мен сизди көрө эле жүрөм. Бул жактагы кээ бир студенттерге, байкелерге сиздин сөздөрүңүз өтө идеалдуу адам сезишимдүү, идеалдуу адам. Бирок мен сизди дайыма Арча Бешиктеги мечиттен көрүп жүрөм, сыйлайм, карабам. Арча Бешик? Арча Бешикте. Арча Бешикке барбайм. Жалданбы? Жок. Жок, Арча Бешиктен көргөм. Анан ошол жерден учак чалбай алганда, анан азыркы суроо мындай болмокчу. Жана башынан бери тил жөнүндө сөз кылып атабыз да. Анан азыркы учурда бала бакчалар бар бизде. Анан менин кайрылуум бар эле да, видеороликтен көрүп өттүк, көп эле ачылыштарды кылыпсыз. Анан кийин азыркы учурда Бишкекте көбүнчө орусча бала бакчалар көп. Анан менин кайрылуум бар эле, сиз ошол бала бакчаларды кыргыз тилинде кылсаңыз, азыр мындай да, орун бар. Эгер батса батты, батпаса орус тилинде ал дагы, батпаса жок. Алып кирсең алып кир, алып кирбесең жок. Ошол жерде мен айтат элем, кыргыз тилинде эгерде орустар кыргыз тилинде бала бакчага алып кирсең алып кир, алып кирбесең анда өзүңүздөр. Бала бакчалар кыргыз тилинде болсо. Силерди түшүндүм. Силерди ким кыйнап атат орусча оку деп? Жок, бала бакчалар орусча болот. Сиз кайсы мектепте окудуңуз? Мен Таластан. Кайсы мектепте окудуңуз? Таластагы Бабанов лицейинде. Сизди ушул мектепке бер деп эч ким кыйнаган жок да, ата-энеңиз берди, туурабы? Ошол сыяктуу эле ата-энеден көз каранды. Биз кыйнабайбыз, эч кимди кыйнабайбыз. Басымдуу кылбайт. Эгерде ошол бала бакчанын ээсин сурасаңыз, кыргыз болуп чыгат. Бул жерде бир орустардын түзгөн бала бакчасы болсо бир 4-5 болушу мүмкүн. 90% бала бакчанын ээлери кыргыздар. Эгер алар өздөрү өз улут үчүн күйбөсө, мен эмне кылышым керек алар? Бергиле, кыргыз бала бакчаларга бергиле. Кыргыз бала бакчаларын ачат, 3 айдан кийин жабылат. Эмнеге десең, балдарын алып кетип калды дейт. Ал өзүбүздүн аң сезимди. Ушундай кылалы, жигиттер. Бүттүкпү? Болду. Баш. Дискуссия болуп кетмекчи, ошол жыйынтыктайлы. Андан эмес Адырхан Келсенбаевич, сизге берген өзгөчө суроолордон ошол жерлерден тандап алып, ошол берген суроонун ээлерине элерге карасак. Мен эми ээлери айтам, ошо биз мен ээси деп. Аттарын жазбаган да бул жерде. Теңиз алышчан айтышы мүмкүн, айтышат. Суроолордун көпчүлүгү эле туура, жакшы суроолор болду. Биринчи баягы кандай китептер берилет ошол жөнүндө айтайын. Монол учкулга айланган сөздөр деген бул жалаң ушул мен айтып деп интервьюларда айтып жүргөн сөздөр кийин учкулга айланып кетти. Бир кызык нерсе да, мен өзүм таң калдым. Баягы кыргыз макал лакаптары деген китеп чыгып турдагы.
ошолорду карап отурсам, мен өзүм 7-класста өзүм жазган сөз макал болуп калыптыр ошонун ичинде. Bir gün uruş болгон үйдөн 40 күн береке качат деп жаздым эле мен 7-класста. Өзүмдүн оюм бул. Ал китепке кирип калыптыр. Көрдүңүздөрбү? Көрсө, макал лакаптар кайдан пайда болот десе, бир киши отуруп алып жазбайт экен да. Ушу элдин арасынан эле топ келип эле мына ушуну мучкулга айланган сөздөр деп Бекбай Мамытович деп, мына Нарын областындагы, Нарын районундагы Дөбөлү айылында туулган, Кыргызстандагы мыкты белгилүү укук жаатында иштеп жүргөн азаматтарыбыздын бири Бекбай Мамытович деген аксакал. Мына ушу киши топтоп жүргөн экен мен чыккан сөздөрүмдү ушулар. Анан учкулга айланып кетти деп, ушу киши китепче кылып чыгарган экен. Мен 40-45ке чейинки сөздөр булар. А могу жерде андан бир аз кечирээк чыккан, калк айтса калп айтпайт деп, жаллан, фейк деген сөздү билесиздер азыр. Илгери мындай телефон жок мезгилдерде КТРдан, ЛТРдан, анан Кыргыз туусу гезиттеринен бүтүн калптарды урушат эле жазып. Мына ошолордун бүтүндөй калк эмне деген, алар кандай жазган, ошонун айырмасы. Экөө тең укмуштуудай болгон, түшүнгөн, ишенген, кызыккан кишиге мыкты китеп. Андан кийин жанатан бери айттык, биз Жалгыз дос деген китеп бар. Момундай интернет эмне версиясы да бар. Ким кызыккан болсо окуса болот. Бул мына ошол чачта бир тал кара ак чач жок. Абсамат Масалиевич менен биздин өткөргөн күндөрүбүздүн, чогуу өткөргөн күндөрүбүздөн гана бир эскермелер ушул жерде. Муну Айданбек Ахматов деген Азаттык радиосунда көп жылдар иштеген жигит жазган бир эскермелер гана. Болгондо да бул кишиге кийинки жылы 90 жылдык болот. Ошондо чыккан китеп. Ушунун баягы эң мыкты таасир калтырган китеп сиз үчүн кайсы китеп деген суроону ким берди ошо кишиге? Мына ушкулга айланган сөздөрдү берейин бирөөсүн. Ошо бул жактан биз кол көтөрөдүк, келиңиз. Сиз баша эң кызык китеп кайсы деген? Келиңиз. Экинчиси атыңыз ким? Гүлзина, бактылуу болуңуз, ийгилик болсун, карап коюңуз. Экинчиси достук жөнүндө суроону ким берди? Сизби, келиңиз. Атыңыз ким? Сыймык. Баракелди. Атыңыз Олуттун да сыймык болуп жүрүшү насип кетсин. Рахмат. Ийгилик болсун. Муну мектептерде мекен сүйүү, мекен таануу сабагын киргизсе деген ким? Барбы? Мекен таануу деген, мекен таануу. Келиңиз. Атыңыз ким? Данияр, алейкум ассалам. Бактылуулук, жакшылык болсун. Сүйүү жөнүндө ким берди? Жүрөгүңүз бошпу деген ким? Ким берди мына? Жокпу? Жашыруум бар. Муну чегара боюнча ким берди маселени? Качан чечилет деген. Келиңиз. Келиңиз. Экөөңөр тең кел. Келиңиz. Атыңыз ким? Нургазы. Жакшылык болсун, ийгилик болсун. Бегатан. Ал эмне деген билди? Бегатан деген бул мага чейинки Бегатан деген бир жакшы инсан болгон экен, ошол айылдын адамдарына жардам берген адам болгон экен, ошондой адам болсун деп чоңойтам атымды Бегатан койгон. Ошондой болуп атабыңдарбы? Буюрса баштадык.
атты кандай атап койсо ошондой кетет. Ат. Адам балдар аябай ыраазы болот экен. Балдар, жигиттер, кыздар, силерге дагы да келечектеги ата энелерсиңер, күмүшсырга жакшы ат коюшка ата эне милдеттүү экен. Мына ошол жанагындай болуп, жана Космосбек, Телманбек, Марселбек дегендерди коюп, жакшы ниет менен жакшы аттарды коюш керек экен. Ошол ат сөзсүз түрдө балага, наристеге кандайдыр бир кыйыр таасирин тийгизет экен. Бизде мусулмандарда айтат го, Мухаммадты кошуп койгон атка ошол Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын урматы менен ошол аттын ээсине тозоктун оту харам болот деген жакшы сөз бар. Мына ошол жактарына аябай карашыбыз керек экен. Соңку кездерде ушундай болуп келатат. Кудай куттуу кылсын, ошол жөрөлгөлөрүбүздү нукра өзүбүздүн ата бабаларыбыздын атына кайтып келатабыз. Жакшы ниет менен койгон экен, Бекатан деген жакшы кишидей болуп жүрсүн деп ошого тилектеш бололу. Анда жанагы илимди, билимди кандай алуу керек деп ким берди суроону? Келиңиз. Атыңыз ким? Айгүл, куттуу болсун. Андан кийинки суроолордун баары бирдей эле болду. Менимче бир багытта болду. Баягы Украина, Россия маселесин ким козгоду мамилесин? Эң мындай бир келиңиз. Актуалдуу болуп аткан маселе ошол. Азыр ОРТны көрсөңөр деле, РТРди көрсөңөр деле бүтүн көрсөтүүлөр калды. Жалгыз гана большая игра и время покажет. 60 минут, 3 эле көрсөтүү калды. Кезинде ким атыңыз? Бегали? Ийгилик болсун, жакшылык, амандык. Калган 2 китеп калды. Бус боюнча Россияда эмгектенип жүргөн менин тагап менен болот, тайкем да мына. Өзүмдүн аманатын жөнөттү, мен Адахан Кимсанбаевич менен жолуга кандай сиздин өзүңүз сурооңуз бар деп айтсам, мага ушундай аманат жөнөттү, кат жаздым, бирок убакытты тардымага жараштуу жетпей калды окшойт. Анда угушпадым. Адахан Кимсанбаев менен жоктуңарбы? Анда Адахан Кимсанбаевичке мындай суроо берчи. Кыргыз Республикасында оор өнөр жайы, жеңил өнөр жайы, мал чарбасы, кой чарбасын өсүшүнө мамлекет тарабынан кандай чаралар көрүлүүдө? Биз жеңил өнөр жайды, оор өнөр жайды өндүрбөй туруп, Россияда эмгектенип жүргөн мигранттарды алып келишибиз кыйын болот. Ушуга көз карашыңыз кандай деп суроо берсин. Ага, эң акыркы күндө дагы угушпайм. Сизди аябай сыйлайт, жанагы сиз колдоп атайын. Мен да бир ниет кылып келдим эле ушул. Ага, мен өзүм тайгында айтып калды. Мындай кылсаңыз. Арсен, Адахан менен жүрөккө түшүп, өзүңө түкүртүп ал жаным. Бунда аманат. Азыр мына ушул суроо берип аткан кишиге мындай деп айтат элем да. Силер жаштар келгиле ушул тепсек темир үзө турган мезгилибизде келгиле ошондо оор өнөр жай болобу, жеңил өнөр жай болобу. Аргасыздан биз өзүбүз көтөрөбүз өзүбүз. Мына Түштүк Кореяны карагылачы, Япондорду карагылачы, 45-жылы эмне болду эле? Кантип көтөрүлүп кетишти. Немистерди карагылачы, Германияны. Эч бир бүтүн имарат калбады эле го. Кантип көтөрүлүп кетишти. Аларда деле акча болгон жок, башка болгон жок. Бир кесе тамак үчүн деле иштешип, мамлекетти көтөрүштү, өлкөнү көтөрүштү. Ошондуктан сыртта кандай деп өзүңөрдү өзүңөр актабагыла, 1000 жолу кыйкырам, келгиле кайрадан айтам мен. Келсеңер жумуш табылат. Сөзсүз түрдө табылат. Израилди карагылачы. Карагылачы, айланайындар. Бизде бүгүнкү сайып калган жыгачың кийинки жылы көктөп кете турган жерибиз бар. Канча 1000 гектар жер бош калып атат го. А Израилде эч бир жери жок. Бүтүн өлкөгө айыл чарба продукциясын экспорт кылып атат. Эмнеге? Себеп кабат кылып жашыктардан жер кылып алып, ошол жерде өстүрүп атат го. Эгер тирүү келген кишиге ырыскысыз калтырбайт Алла. Тирүү калган кишиге ырыскысыз калтырбайт. Тек гана бардык шылтоону ташташыбыз керек да Кыргызстанга кайтышыбыз керек. Мен ушуну айтам. Анан калгандарын көтөрө бересиздер. Мына
эмнеге кол көтөрүп атасыздар? Аны иштеп алыш керек да. Суроо бериш керек эле да, мыкты суроо. Макул, кел. Я. Эң биринчи кимдики болду? Айтты. Я. Мына жерде мен барын тааныштырдым. Айгерим дедим, Айпери дедим, Азамат дедим, жигиттердин баары турат. Атың ким? Сыймык. Келди. Жана эле сыймык келип кетпеди. Дагы бир сыймык. Кошуна эмне? Экономист. Келечекте ушул экономика министри боло турган жигит. Кийин Моз китеп калды кийинкиге. Анда жигиттер, кыздар, баарыңарга терең ыраазычылык билдирем. Кайдыгер болбой, бүгүнкү ушундай дем алышты ушундай өткөргөнүңөр үчүн Кудай баарыбыздын тилегибизди кабыл кылсын. Келечекте жалаң жакшылыктардын үстүндө жакшы кабарлар менен, ийгиликтер менен жолугушуп турганды насип кылсын. Эгерде сиздерде ушундай жолугушууга муктаждыктар болгон болсо, кийин дагы жолугушууга даярбыз. Өзүңүздөр айтасыздар мага. Сүйлөштүкпү? Рахмат. Жалпы сурат кылып койсок баарыбыз. Биргеликте жалпы сурат. Ким айтты жана Амамат? Кел. Жалпы сурат. Жалпыга кайдан, сыртка чыгыппы? Камера турат го. Ошол жака турсак батабыз да. Макул, тургуларында биринчи барам мен. Мен муну токуга. Муну тапкызам. Çabuk koyayım. Geçesin de. Spışkan var. Beş spışkan var. Bay. Жаным, эки каптал бираздан артып өтүп кетсек. Бул тартыр. 1 2 3. Söz. 1 2 3.